Avvalambor assalomu alaykum. 60 sotuk jerimde basıp alışkan. Bizim Kızılda hükümetlerde çok kaçarıydı. Mekteptin jeri mına уже үй салынып, ошо катар чек болуп атат. Meni to'xtamimni nomerini boshqa odamga sotib yuborishgan. Ayıl hökumatimiz mana yaxshiligi uchun qilinyapti. Agarda men 177 ni qo'ldanchi bo'lsam, siz aqchangizga kuyib ketasiz, men очередтеги adamga berib qo'yishim kerak. Qamchisi qatı olsa qatın imandı bo'ladi deydi. Al to'g'ri emas maqal. Qamchisi qatı olsa jetekchi imandı bo'ladi. Anvar Ortiqovlarni saylaganmiz. Haq beramiz ham yo'q deb. Bir oy kelib bir ham itimisan, yashaymisan degan emas bu yerda. Aylanib tegirenib, aylanib chechesizlar vaprosin ardi. 4 ton baldarım Rossiyada жүрөт. Ertege gelse men ne alam? Kaçan iş alatırlar? 5 biz tuğandırgan yurtqa tushkomdu. Jet suragan jo'qman. Hem yaxshi yerga tushib qolsangiz, al sizning baxtingiz ekan men. Bu puli borlar deyli ishi bo'ladimi, a? Moskvadan Qirg'izistonga yük taşıgan işenimli işkerdi sunuştaybiz. İşkerдің аты Zairbek. 12 жылдан beri amanatqa qiyanat qılbay iştep keledi. Жүкті Moskvanın bardıq жерінен алып kete alады. Алған жүкті Qirg'izstanның bardıq облыстарына аман жеткирерine kepildik berеді. Qirg'izстанға bir haftada 2 maşina жіберіледі. Amanatты өзі алып барып тапшыруыны қалағандар үшін дареги Нижегородская метросы, Перовск шоссесі 9, 7 марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктердің бағасы көлеміне жараша 500 рубльдан өйді. Менің атыман қайрылғандарға арзандату бар. Саламатсыздарбы? Менің аты жөнім Ыдырыс Исақов. Мен бүгін сіздерге мындан 2 күн бұрын уада қылғандай азыр Шарқ айыл өкмөтүндөмүн. Шарқ айыл өкмөтүндө жанагы буга чейинки окуяларды чыгаргандан кийин абдан арыздануучулардын баягы айыл өкмөткө дегеле ушул жергиликтүү бийликке дооматын айткандардын саны абдан көбөйүп кетти. Анан алардын ар биринин арызын өзүнчө угуп, ар бири жөнүндө өзүнчө материал чыгара бергенге караганда ошол жалпы арызын бир угалы, жалпы бир чыгаралы, кимге, кимдин кандай дооматы бар, ошолордун бардыгын бир чагылдыра алып берели деп ушул жыйынды уюштуруп отурам. Азыр ошол Шарқ айыл өкмөтүндөгү ушул жер боюнча, пособия боюнча, майыптуулук жана башка боюнча ошол дооматын айткандар абдан көп экен. Ошолордун бардыгын мен чакыргам. Ошол бүгүн келиңиздер. Дооматыңыздарды бир күн чогулуп барыңыздар, айтыңыздар, бийлик уксун. Мен ошол сөзүңүздөрдү бийликке жеткирип бергенге аракет кылайын дедим. Анан азыр мына клубда чогулуп отурушат дейт, азыр кирели. Анан ар биринин сөзүн угуп сиздерге ачык чагылдырып берели. Сиріңіздер. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада нақта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, мен атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Siz cana adilden yanılan genç öğrenler gelip sizi bitmeyine жыйыныңызды баштай бердик. Элдердин суроолоруна жооп бердик. Рахмат. Бир сөз алып койсом болобу? Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен ушул YouTube каналга ушул айыл өкмөттөгү бир чырлуу жер талаш боюнча баягы күнү материал чыгарганмын. Анан азыр максат кимдир бирөөнү жамандаш же максат кимдир бирөөнү макташ эмес менде. Болгону азыр ушул жерде жанагы арыздануучулардын саны көбөйүп кеткен баягы күнү мага түз телефон чалгандардын ошолордун арызын жөн гана угуп коелу. Кимге ошол тиешелүү болгон болсо өздөрү жыйынтык чыгарсын, өздөрү ошого жараша чара көрсүн. Ошону гана ачык айттырып элге угузуп коюн деген гана максат. Ошол туура түшүнөсүздөр, Азыр ким сүйлөй турган болсо, мен ошол жерге барып эле микрофонду тута берейин, өзүңүздөр жооп берсеңиздер бере бересиздер. И дальше бул тиги президентке жолдонобу, же жанагы башкы прокурорго жолдонобу, же болбосо мына губернаторго, акимге, госрегистрге кимге болсо алар көрөт деп ойлойм. Анан өздөрү жыйынтык чыгарат. Ыдырыс мырза, мындай кылайлы, албанчы сиз болуңуз, суроо кимде суроо болсо микрофонду берип, анан мен жооп бере берейин, ошондо. Чечүүчү нерсени чечилет,
çeçilmeci narsalar ayjakta çeçiladigan biz tak жооп берип чарасын көрөбүз. Өзүңүздөрдөн эле чыкпайсыздарбы, бирөө алып баруучу болсун. Мен кыдыр. Ооба. Суроолор болсо бере бересиздер. Үдүрүс чагылдырат. Жок, ордордун эле мен барамын өзүм. Ооба. Үдүрүс чагылдырат, анан ошого биз жооп беребиз. Урматтуу биздер Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Аты-жөнүм Абдакимов Мурзахмат, биринчи элдик курултайдын делегатымын. Менин мындай айта турган сөзүм бар да, биздин бардык шаарга айыл өкмөтү жашоочуларына, аксакалдарына, эже-сиңдилер, эне карындаштар бардыгына айта турган сөзүм да мындайча дырыс. Өткөндө сиз келипсиз. Биз ал өкмөткө. Ошодон 2 күн мурун аким ушул жерде жалпы жыйналыш чогулуш өткөргөн. Эми мен бул жерде калыс гана аксакалды айтышымда чогулуш өткөргөндө аким айткан. Силер бул жерде суботагында отурбагыла деген. Мен күнәкар кулагымен айтып атамын. Жер адистери барга жалаң жолдун боюндагы бак дарактарды кырктырып, жердин баягы эгелер бар да, эгелерine деди, ошодо сурап бар көчөгө алып чыккыла деген. Анан налогчулар да айдын акыры бардыган налог топтола деген. Немелерди да топтола деген. Ушинтип акимибиз айыл өкмөтүндө айткан ушул жерде, мына ушул залда айткан. Мен да катышканмын да ошол күнү. Эми сен айтканың туура, эч ким болгон эмес деп. Ошондо бардыгы бул жердегилер баягы налог жыйнатып сборго кетишкен. Эките кызматкер bir немеде акиметте жыйын болуп аткан экен, жанагы айыл чарба көргөзмөсү буга кеткен. Мен оюм боюнча да. Анан калгандары жана жер адистери бардыгы ушу багдараты кырктырып ошото болушкан. Жердин эгелери менен сүйлөшүп болушканда мен угушум боюнча. Эми бул жерде архивдики мени өкүндүргөн архив болуп атат бул жерде. Калганды эч кандай мындай да биз ошодан мурун мен элдин курултайынын делегат катары акимди 2 жолу алып чыктым. Биринчи ошо 114 гектар жерди баягы үрүшкө бере турган жер немеге? Чекке бере турган жерди. Жеринде көрсөтүп берди, жеринде. Көрсөтүп элге мына жерден 114-60 соток жерди чекке тартасыңар деп. Экинчи жолу маданиятка апардык. Апарып барды аким, урматтуу акимибиз иштеп атат. Айыл өкмөтүбүз келгенине мына 1 жыл болуп атат азыр. Жакшы иштеп атат. Менин пикирим боюнча да, жок, мен мактабаймын, өзүмдүн сыным айтып атам да, мактабаймын. Бирок адеп эле путту тосуп эле аны шотный палатарынан аны башкаттан келип эле шотбот бул гангреп ништи кылышты билбей калды азыр. Ошон үчүн эшек жайлоону мындан кийин саал бир мал жайлоо кылып алайлы. Ооба. Ана ушул эле сөз эме. Макул, рахмат. Сиз айткан туура окшойт. Жанагы эме өзүм микрофонду кармап өзүм эме кылбаса болбойт экен. Кыскасы азыр мындай. Касапчыга кан кайгы, карычкиге жан кайгы деп азыр мына жакта чындап арызы бар, арманы барлар отурат. Азыр биз мурунку өткөндү баягы талдап, жиликтеп, аны разборка кылганы келген жокпуз. Туура мен айттым. Андан кийин бул киши жообун берди. Ошол күнү эмне үчүн адам жок экендигин, эмне үчүн кимиси каякта жүргөндүгүн айтып берди. Ал жөнүндө эч кандай маселе жок. Анан губернатор балким өдөдө турган акимдерге болсо дагы бул түшүндүрө алдыңыз го деп ойлойм. Туурабы? Азыр мына арызы барлардан, ошол документи барлардан эме кылалы. Ассаламу алейкум, рахмат. Видеону көрүп эл үчүн кызмат кылып аткан үчүн өкмөт да ушундай жыйын уюштуруп берип атат экен. Буга дагы рахмат. Себеби элдин көйгөйүн бир сыйра айтып калайлы. Мен өзүм тааныштырып, мен Алиев Жолдубай. Бул Шарк айыл өкмөтүнө ушунчалык мыйзам бузуу көп болгон таң калып жүрөм мен. Мына 5 жылдан бери соттошуп жүрөм. Жеримде, үлүш жеримде, 60 соток жеримде басып алышкан. Сатып алган жериме үй салып алышкан. Ошондон бери сүрдүрүп беребиз деп 1-2 жыл сүйлөдү. Андан кийин прокуратурага берди, прокуратура бир 2 жыл булар сүйлөдү. Ушинтип чечилбей атат да жерим. Анын үстүнө ошо өкмөт чечпегендиктен, прокуратура, следствие чечпегендиктен ишим жылбай адамдардын үйү бүтүп кетип атат да. Мен ушуга кызыктар болду. Менин жерим турат, жерди которуп бербейт. Же болбосом бу түшүмдөн калдым мына. 5 жылдан бери соттошуп атам да.
Үлүш жерби же турак жай? Үлүш жерди сатып алып эгейин деп келсем эле адамдар үй курайын деп атпайсызбы? Жок, үй курайын деген жокмун. Адамдар үй салып алыптыр. Аны изилдегенге 1,5 жыл кетти. Изилдеп тактагандан кийин өкмөт өзү жөнөттү кимдер бар экенин. Анан улар токтом да чыгарып берди. Кийин кайра сотко берсем, ол токтом жок болуп чыгып атат. Өкмөттүн Шарк айыл өкмөтүнүн печаты жок болуп чыгып атат кайра. Бул не деген заман мен билбейм. Бул өкмөт Талай деген өкмөт менен мына 5 жылдан бери бир 50 жолу келсем, 2 жол жолуктум, 2-3 жол жолуп катык сүйлөштүм туура. Чыгарган токтомунун эле бу вопрос чечмекчисиң ушундай иштерге өзү баш байланттыр. Мунун артында чынын айтайын, архитектура бар. Госрегистрде да проблемалар көп болду. Булар менен соттоштук, булар менен наказание болду. Ичинде прокуратура бар экен. Прокуратурадан мына Курманкулов келгенде бирөөнү иштен жылдырды, алды. Ушундай өтө чырмалышып калган коррупционный схемадагы өкмөт болуп атат. Мен Талай Тезекбаевга айтканмын. Жаман күчтүү өкмөт экенсиңер. Даже губернатор акимдерден да күчтүү болуп кетипсиңер десем, ол айтат, бир эле мен эмес дейт. Мен жанындагы 4 өкмөт күчтүүбүз дейт. Ушундай болду. Акимден, немеден биз күчтүүбүз дейт. Губернатордан дагы. Биз чечебиз дейт. Мына ушундай менен чече албай келем. Мен ушу Тезекбаевди соттош эле керек деп атам. Анын артында азыр өтө көп чыгат. Проблема өтө көп. Мисалга мен турган жеримде 10-18 гектарды мына 5 жылдын ичинде полный таркатып бүттү. Жериңиздин дареги толук. Жердин дареги медресе айылында Ташлак участкасы деп коюшат экен. Мына 5 жылда пустой турган 25 bir үлүштү сатып жок кылды. Ал жер мына 10 жылда 150 гектарды сатып жешиптир. Ушул айыл өкмөт 150 гектарды бөлүп сатып жеп атат. Мына азыр элдер өздөрү айтып атат, ошол жерде салып аткан мурда эгип жүргөндөр айтып атат. Бул не деген өкмөт билбейм. Ташлак боюнча жооп барбы? Бул ошол эски проблемаларда 336 контурда жайланышкан, азыр 13 гектар 60 сотикке канча кетип атат узаконение. 13 гектар 45 сотик жер узаконенияга кеткен, биз бергенбиз. Аксакалдын укугу азыркы күнгө чейин мисалы үлүш укугу катталып турат. Үстүнө үйлөр салынып кеткен. Азыр мындайча айтканда үстүнө үй салган адамдар менен аксакал соттошуп атат. Соттошу болуп атканда биз айыл өкмөт колуктубуз байланат. Биз жалгыз гана аларга маалымат, справкаларды бере алабыз. Тигинин токтому бизде каттоодо барбы, жокпу? Сиздин укугуңуз азыркы күндө катталганбы, катталган эмеспи? Точканы сот коюп бериш керек да. Ошол проблема. Анан азыр бул киши айтып атат, жанагы жасалма токтом чыгыптыр деп. Ал боюнча сиздер жок дегенде айыл өкмөт өзүн өзү коргоп, өзүн өзү тазалоо үчүн баягы жасалма токтомдорду ким качан чыгарган, ким кол койгон, ошол боюнча азыр эл барса арызын кабыл албай койгон жана башка нерселер болот экен. Айыл өкмөттүн өзүнүн демилгеси барбы ошол баягы жасалма токтомдорду кайрадан жокко чыгарыш боюнча, милицияга же тергөөгө бериш боюнча? Жасалма токтомдорду жокко чыгаруу боюнча итак эле мисалы сотто каралып атат. Биз жалгыз гана маалымат беребиз. Китепчебизде бул каттоодо барбы, жокпу? Жокту жок деп да берип атабыз. Бирок жана Госрегистрден кызыл китеп укугу катталып калгандан кийин сот системасы ушундай экен, биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчтөн кайра бирге түшөт. Ушинтип бир жаңсы точка коюлбай чоюлуп жүрө берет экен да. Биз берүүчү кагаздарды бүт эле берип атабыз. Бирок точка коюлбай ушул чоюлуп жүрө берет. Бирок кечегиде, мисалы, кечеги мурунку чыгарылышта жанагы жасалма токтом жасалган, мурунку иштеп кеткен айыл өкмөттүн атынан ушул жердеги сиздердин катчыңыздар кол койгон. Аны өзү мойнуна алып атат. Ошол боюнча, мисалы, ошого окшогон нерселер болуп атат да, ошого чара көрүлөбү, көрүлбөйбү? Биз кечеги сиздин чыгарылыш боюнча дисциплинарный комиссияга бердик. Жанагы жумуш ордунда турбай, башка болуп, анан тиги бул болуп, эки кызматкерибиз сөгүш алды, эки кызматкерибиз эскертип алды азырынча. Низам ака болсо, жана сизде интервьюда да айттым эле, госакционерден укугу да алынган болчу.
Азыр эми дагы ушуга окшогон дагы бирдекелер чыкса, дагы да уже жумуштан четтетүү же бошотуу ушундай чараларды көрөбүз да. Трудовой кодекс боюнча мурда эч кандай чара көрүлгөн эмес болсо, мындай ступенчатый кетиш керек. Азырынча 2 кызматкерибиз сөгүш алды, 2 кызматкерибиз эскертүү алды. Азыр көбүнчө сөгүш жанагы ошол эскертүү менен гана чектелип калабыз. Анан азыр мендеги маалымат боюнча ошол катчыңыздын баласына сиз өкүл ата болгонсузбу? Ошол нерсе роль ойногон жокпу? Эмне үчүн? Ал роль ойносо мен эч кандай чара көрмөгөн эмесмин. Мына Нурилеже өзү да отурат, сөгүш алды. Азыр эми дагы да ушуга окшогон бир кандайдыр бир мыйзам бузуулар же туура эмес бир действиялар болгон болсо, мындан кийинки чарасы уже жумуштан бошотуу деп кетет да. Бул жерде токтонго эч кандай айып көрдүм, мына бүгүнкү күндө менин эч кандай тиешем жок. Бул мурдагы бизге чейинки чыккан токтом, буга эч кандай биздин тиешебиз жок. Сон бергенде суроону туура берген. Өкмөт менин балама өкүл бала, өкүл кыз бала ол личный өзүнүн үй бүлөлүк эмеси. Бирок ошол жасалма мурда жасалманы эксперттер тактап алсын. Биз барып прокуратурага, биз барып тергөө органдарына жооп берип койгонбуз. То есть мурдагы чыгарган токтомго биз жооп бербейбиз. Бирок сиз кол коюп берип атасызбы? Мен кол койгондо биз кол койгондо мамлекеттик госакт алуу үчүн биз госрегистрге беребиз. Госрегистр кааласа госакт чыгарат, кааласа чыгарбайт. Бул жерде жер адистер барат, такташат, анан согласование алып келгенде биз кол койгонбуз. А кол коюуга менин буйругум бар, укугум бар эле. Буга личный үй бүлөлүк эмени кошконго сен акың жок. Жок, жасалма токтомго жасалма болобу, жасалма болбойбу, аны эксперттер тактап алат. Ол бизге чейинки чыккан токтом. Азыр дагы кимде суроо? Кимге өтөбүз? Биз Шарк айыл өкмөтүгө хуш кепсиз. Биз xafa болуп, mana shu ellar kelganning sababi eshak jayloo deganingiz uchun. Bizni oldingi hokimlar qilib ketgan ishi uchun bu yangi bo'lgan hokimimiz javob bermaydi. Bu bola bo'lganiga 10 oy bo'lyapti. 10 oy bo'lyapti. 10 oyda orasida qilgan ishlari juda ham yaxshi. Biz undan oldingi hokimlarda yer olgan emasmiz. Shu yerda tug'ilib, shu yerda mana 55 ga kirgan bo'lsam, suv chiqmagan edi, asfalt bo'lmagan edi. Boshqa bo'lma. Ayil hukumatimiz mana yaxshiligi uchun qilinyapti, etyapti. Endi eski yo'q. Mana endi eshitdingiz. Eshak jayloo deganingizga biz birinchi o'rinda izuchu desiz, boshqa gapida eshak jayloo. Odamlar yashaydi bu yerda. Endi shuni aytayotgan yerimizki, nimaga biz bu yangi bo'lgan hokimimiz hozir yaxshi ishlayotganda boshqa eskilarini nimasini bu to'lamaydi-ku. Ashu mahalda nimaga ashlar nima qilishmagan? Bo'ldi, ma'qul. Hozir ma'qul. Ma'qul. Айыл өкмөтүңүздөр айда экен жакшы иштеп атат. Маселе жок. Бирок азыр сиздерден башка дагы арызданып аткан адамдар бар. Ошолорду угалы. Анан бүгүнкү хакимге бармаган. То'xta. Кеңгисиге барыш керек. Бүгүнкү хакимге арызданмаган жер үчүн. Жер үчүн nimaga арызданмаган? Басып коюңуздар. Oldingi hokim ustidan Киши эми бая мактоону кичине баягы чеги менен кылбаса ашып кетсе дагы кайра. Бүгүн бизде мындай да, бизде айыл өкмөтү чындыгында мен сиздерге жооп бердим, 200 чөкчө токтомдо. Men sözüm var. Hazır. Adamlar kişi özünü şerif mi? Yakırını aytkandan keyin жасап койгон атында коя туруңуз. Азыр мындай сибирдин жакшылыкка чоңушулары. Ооба. Бизде чындыгында ошол баягы чыгып кеткен токтомдор жерин алалы. Эже, эки тарап койгула мындай жакшылыкка чоңуш өткөрөлү. Мындай жакшы суроо жооп иретинде. Бизде чындыгында ошо 200дөн ашык токтомдор проблема барлыгы көбүнчө ошода. Токтомдор колдон алганда жери жок. Biz ошол маселени мына чечүү жолун, мыйзамдуу жолун бир гана жол менен кылганбыз. Жаңы трансформация. Мына бүгүнкү учурда мына өкмөткө келди, жетти. Мына өкмөттө өкмөттүн аппаратына чейин келди ушул трансформация. Мына маданият айылынан аксакалдар өкүл катары келген 118 адамга токтом чыгып кетти. Аким менен барып жерине көргөнбүз, булар өздөрүнүн макулдугу менен маданият деген эмес, өзүнчө комиссия түзгөнбүз, ошол кайракы жерден алууга макулдук беришкен. Булардын маселеси буюрса чечилген 118 токтом. Анан андан артыдагы 32 токтом бизге каттоого келип түштү, ошол
Çukurkat, 5. kilometre medrese, şunday başka ayırlardan katlosu var. Katlosu joktan tuturazmay ketibmiz. Bu toptom katlosu joktan biz eşlik kıla almayız. Daha 32 toptom gelip düştü. Alarda da komissiya çeçiminin negizinde oşol kayrakı жерде жаңа трансформацияны олтурмуса турган болуп атабыз, бирок комиссия менен карай элекпиз. Бизде көбүнчө маселе ушунда эски айлыктар убактында көп топтом чыгып кеткен, бирок жетип болупту. Мына генпландын Мына генпландын негизинде барып ушул жарандарды барып жерин көрсөтүп, өз макулдугу менен biz ошол жакка жайланышты, ошол көйгөйдү ушинтип чечүү аракетиндебиз. Суроо кимде? Мына эжеке. Жок, айта бериңиз. Менчи байтамер эртең менен келген бизде силер күтөбүз депчи. Саат 10:00 дегенсиңер, эми келбедиңер, а? Бирок мына аялдарга мен мына чынчылык болгончу мен капа болдум да. Булар фамилияларын жазып, аттарын жазып кол коюшту. Эмне үчүн коет? Буларды мен даярдап койгон бул. Жок, эже өзүңүздүн арызыңыз. Мен өзүм арызым боюнча мына мисалы үчүн мен 2010-жылы чыккан токтом менен жүрөм. Мисалы үчүн генплан деген нерсени көргөзө беришет. Жазда келесиң, күздө келесиң. Ар күнү келген убакыт жок коюм иштейсиң эмиш. Иш болгондон кийин. Мына Siz аты жөнүңүз мен аттым Айткан Мадакимова. Мисалы үчүн мен башка жактан көчүп келбегенмин, мен медресе айылында жашайм. Мындай мен жашым уже 46-га чыкканмын да. Менде ондай жер берилген эмес. Азыр мына жерде токтом деп турат, окуп берип коелубу? Билесиздерби же азыр мынандай деп турат. Шарк айылдык округунун Ташлак айылынын медресе участкасынын тургунуна жеке менчик үй салуу үчүн жер участогун бөлүп берүүнү сураган арыздын кароо учурунда кароо боюнча турак жай комиссиясынын 4-05-2010 жылдагы арыздарды кароонун жыйынтыгынын протоколун бекитүүнү карап жана талкуулап Шарк айылдык округунун айыл өкмөтүнүн заседаниясы токтом кылат дейт. 2012 Мадакимова Айткан Качиевнага жеке менчик үй куруу үчүн Ташлак айылынын медресе участкасынан 05 га жер участогун ажыратып берилсин дейт. Буга Абдыкаримов кол коюптур 2010 жылы. Анан бирок азыр жер ала элексиз. Жок, жер ала элекмиш. Жазда келсең, күздө кел дейт. 2 айдан кийин, 1 айдан кийин чечилейин деп калды деп. Мисалы үчүн она генплан чыккандан мен билем да, бир 6 жыл болсо керек. Ошону конкреттүү ушул кейс боюнча, ушул кейс боюнча кандай жооп? Онда бул иштебеген дейм. Өмөт. 2009-2010 аябай көп токтор чыгып кеткен, 200дөн ашык. Биз буну чечүү үчүн мыйзамдын жолу деп Мында камераны жолу тартып койсоңуздар, өткөрүүчүнүн жеринде бардык тийиштүү органдар заключениясын берип, генпландарын бекитип, бардык органдар берди. Кудай буйрса жакын учурда мен мындай көп айтпайм, бир айдын тегерегинде бүтсө, ошол сиздин топтомуңузду комиссиянын негизинде ошол кайракы участкага конкурс номерин жазып, участканын номерин жазып, анан сизге ажыратып берет. Мисалы сиз азыр айылыңыз жазып турат, токтомуңуз турат, жериңизди ошол убакта мына жерде көрсөткөнбүз. Азыр мен да билбейм, эскиси да айткандар ушул бизге мен жанагында да айткам, проблема болуп атат да. Азыр буну биз эми токтом чыгарганда, мына конкурдагы, мына участкадагы, мынча участок паленчалык күнчөлүкү деп чыгарабыз. Ошол сиздикин переквалификациялуу токтомду. Ачымасыңыздармы жаңы токтом чыгып калгандар укук пайда болду, ошол жерге жайланыштырабыз деп мына жүрөбүз. То есть ошондо азыр мына Ташлак боюнча Мурда Абдыкаримовдун маалында чыккан токтом азыр эми 1-2 айдын ичинде аткарылат. Болду. Айтып коеюнбу? Ошол үчүн, ошол малдачы эмне үчүн жетпей калганын айтайынбы? Фальшивый токтомдор көп чыккан да, ошон үчүн адамдар албай калган. Абдыкаримовдун көзү тирүүбү азыр, тирүү эмеспи? Өтүп кетиптир эми, эмне кыласыз эми? Жогон башка адамдар иштеп аткандыр, же мындай өтүп кеткен. Эми токтомду чыгарган, ошого кол койгон ошол жоопкерчиликтүү болот да. Ушул именно 2010 жылы 119 токтом боюнча бул
Бул боюнча быйыл 2022-жылдын декабрь айындагы баягы бюджет кароо боюнча каралды. Мурдагы сессиялар азыр мыйзам боюнча ташлак, медресе, маданият, топ теректе берилген токтомду азыр биз ачы деп туруп силерге берип койсок мыйзамга туура келбейт экен. Себеби буну сессияга сунуштап маданият, ташлак, топ терек деген атта эмени көчөлөр айылдарды өзгөртүп бүгүнкү күндөгү 114 гектар ачы массивиндеги жерге алмаштырууга биз макулбуз деп өзүңөрдүн атыңардан бизге арыз бересиңер. Арыздын негизинде токтомдорду ачык эме исправление кылабыз. Себеби мурда токтом берилген жерде 5 сотик, ал эми бүгүнкү күндөгү ачыпта бериле турган жер 6 сотик. Ошончу сөзсүз бүгүнкү күнгө чейин кайрылган жарандарды мына абалар билет, кайрылган жарандардын арыздарын кабыл алганбыз. Ошо арыздардын эсебинде биз сессияга койгонбуз. Сизге ушул сизге жетпей калган болсо бүгүндөн дагы кеч калбастан азыр эле арызыңызды жазып бизге таштап кетиңиз. Рахмат. Азыр мына жакшы. Жо, макул эже актап бүттүңүз, макул. Сизге рахмат. 5 эже сизге. 5 жакшы. Берилди ал. Токтоп коелу эле. Азыр ушул маселе боюнча ташлак, медресе, падаван бүгүнкү күндө арыз 32 адамдан арыз түштү. Булар немени түп нускасын алып келип тапшырыш керек. Себеби ал жер суугат жерге чыгып калган. Бүгүнкү күндөгү жерибиз кайракы жер. Ал жакта 5 сотик деп турат, бүгүнкү күндө 6 сотик. Аны исправление кыла албай атабыз. Исправление кылсак, мамлекеттик каттоо органдарынан каттоодон өткөзбөйт. Ошол. Бүгүнкү күндө 32 арыз түштү. Рахмат. Эжеке, айланайын. Эжеке. Токтомун бар да, токта. Сиз мактайын дейсизби? Жок, мактамайм, мен кечи. Мактап Менде эми 2 токтом бар. Алып келип көрсөттүм хакимге. Көрсөтүүдөн биягда чакырды. Чакырууду токтам колумда регистрация болунмаганда, у калбаки фаршивий боладымы? Буларга айттымки, мен акчага алганман да токтам дейм. Канча бергенсиз? Эми мен кадам аламан, 2016. Эне булар айттыки, хаким айтты, токтап туруң деди. Энди ер берилсе деди, сизге кылып берем деди. Ошо отуруп мына токтом денди. Азыр сабыр кылыш керек эди адамзат. Булар ham yangi, bu ham yangi keldi. Uka sabır kılsak hamma yok boladı. Seni men televizyonda вообще ko'raman. Telefonda seni ko'raman, boshqasini ko'rmayman. Senga вообще men rahmat aytaman. Просто Uqsangiz murdagı chiqargan to'xtomlarda, uqsangiz eje siz chiqargan to'xtomda hech qanday mına ayıldan, mınanchanchi kvartaldan, mınanchanchi kvartaldan falanchaga berilsin deb hech qanday to'xtom bermegen uchun quruq to'xtom menen bayagı beti jo'qti qilib turib shu yer meniki deb talashdi-da shu masala. Ala dürüs. Buna sen yaxşı gelsin mümkün. Biz elge okşap жерди basıp alan yerimiz yok. Atı canınız başta? Atım Törecan. Ağlay medrese ayından bulalım. Hem koşunlar atından gelip şile otam, koşunlar gelip ayaldı böyle. Biz hem bazı yerde basıp alamaz biz. Kalkpolarına tart vergen. Bazı kızıl kitap var öyle. Hükümetin, prezidentin özünün nemesi var bilesin ba dokumentleştirildi yani. Daha bizim kızıl kitapta ayıl hükümet, burun kusu, ayıl hükümetinden meriyanın özünün işi verimli alan bizim kızıl dokumentlerde çok çıkarıydı. Çek üyler, ayıllar yaşadılar, aslı 10 yıllar yaşadılar. Şu dokumentte kayıtlara jasangan apelyalarına çeyin jasap kerekler vakit bergen. Şu anca dokumentten dayın yok da bizde. Hazır men düşünmedim жақсы. Hazır qaysı участок boyunca söz bolup atat? Medrese ayında. Medrese ayında ülüş yer sizdeki. Ülüş yer emez, biz çek. Algansız. Alganbız. Toktom çıkkan. Toktom çıkargan. Anan? Oşa toktomdu jokka çıkarıp kaytara bizim kızıl kitapta jaraksız koyganda. Ne negizinde kıldı? Emmi aylı hükümet menen meriyanın özünün işi bilbeyim. Ülüş yerge algan boluş mümkün. Ya ülüş yer emez. Yok, al yer ülüş yer emez. Al yer taptaza. Taptaza yer. Taptaza yer. Ol medrese ayının ortasında da. Oşo 40 kança, 46 üybü. Oşo jokko çıkıp ketken. Al 3-3 dep koyup ketken. Çok. Apar deyt. 3-3 boyunca eken, 3-3. 40 kança üy. Hazır mında eken 3-3 деген kontur бар eken medrese ayılında. Mına oşol jerdegi toktomdor jokko çıkıp ketiptir. Oşonu aytıp atышат. Birinci, yapılan jokko çıkıp ketken, yapılanın proyektировщиги менин колум эмес деген жүйө менен соттон yapılan jokko çıkıp, oşo yapılan jokko çıkkандыгынын аркасынан кызыл китептер, токтомдор баардык укуктар jokko çıkıp ketти. Бирок толугу менен ал жерде элдер үй салган жашайт. Анан алар менен
siz esinde çok, bирок ошол жерден bir 20-30 adam gelip bir жыйын кылганбыз. Анын жолун биз издеп тапканбыз. Кайра ген планды соттошуп калыбына келтирелүү госактыңарды же болбосо азыркы мына президенттин чыгарган жарлыгынын негизинде гана алыктама берип туруп силерге кайра укугуңарды госак берелүү деген суроо берип биз силерге алыктамаларды берип районго алып барып тапшыргансыздар. Азыр тизме илинди bir ay туруш керек, уже bir ay бүтүп калды. Эми эртең Кудай буюрса госрегистрге барып уже кызыл китептериңерди ала бересиңер. Силердики мына президенттин жаңы жарлыгы менен кетип атат. Ошол жолду тандадыңыз. Азыр тизмелери илинип канча bir ay болуп калды? Азыр тизмеңер илинип bir айлык илинип туруш керек да. Bir ay бүткөндөн кийин биз госрегистрге өткөрүп беребиз. Анан ал жерден акимдин токтому чыгарткандан барып алып, алга дагы bir айдын тегерегиндей дагы убактыңар кетет. Анан барып түз барып эле кызыл китеп ала бересиңер. То есть мен туура эле түшүндүмбү азыр ошол 3-3 боюнча мурда айыл өкмөт тарабынан жокко чыгарылган госактар кайрадан азыр президенттин жарлыгынын негизинде азыр кайра калыбына келтирилиптир. Азыр bir ay өткөндөн кийин жанагы жарыя болуп тургандан кийин кайрадан барып ошол госактыңыздарды алып ошол жерде кайра эле жашай берет экенсиздер. Үйүңүздөр курулуп калганбы? Курулган болсо ал мыйзамдаштырууга жатат экен. Туура эле. Мен bir гана нерсени айткам, мисалы колдоо болбос сатылып да кеткен да, bir госак бирөөнүн атына чыккан токтом, анан алды сатып келишим болуп, акыркы хозяинге гана биз анықтама берген. Последний хозяин. Ошонун атына кызыл китеп чыкты. Азыр бир эле маселе ушул жерде. Госрегистр менен айыл өкмөт ушул маселе боюнча синхронно иштейби? Бири-бирине карама-каршы келип калбайбы? Эртең баргандан кийин айыл өкмөткө бар, мен билбейм, тиги бу деген нерсе кыйноо болбойбу? Бизде мындай, бул процедурасы ген планда атына жазылып атпайбы? Бул тиги аныктама берилип атат. Сүрөтү тартылат. Эки кошуналар кол коет, смертник мыйзамда каралган. Оң жактагы, сол жактагы тастыкта берүүчү адам катары ошолор көрсөтүлгөн. Анан ошол тизмени гана беребиз. Мына участок мунуку, тиги участок мунуку. Бул жерде накладка ушундай жүгүр тиги бул жок. Уже бүт аныкталып, такталып биз өткөрүп беребиз. Демек, азыр булардын документтери дээрлик даяр, bir ayдан кийин барып алса боло берет. Ооба, госрегистрден алабыз. Болду. Сиздин жогуңуз бүттү, а? Азыр эми илдик деп атат, жарыя болуп bir ay туруш керек деп атат. Ошодон кийин деп атат. Assalomu alaykum. Улан жана мектеп боюнча маселе боюнча калып кеттир. Мына Фуркат Алихановда окуучу 750 окуучу 3 километр Фуркат кругойуна түшүп окуйт да. А мектептин жери 2 гектар жер болсо, ол үй салуу уже бандай чекке окшоп үй салып атат. 2 гектар жерге мына ол. Бул мектептин жери мына ол уже үй салынып, ошо катар чек болуп атат. Бул кандай чечебиз? Өзү эме айыл өкмөт мырза, жанагы Алиханов мектебинин жери тууралуу сөз болуп атат экен. Ал жер сот объект эмненин негизинде сатылып чек болуп кетип атат деген суроону берип атат. Биз жакында эле 2023-жылы адашпасам январь айында ушу 2 гектар медреседеги сос объект деп ген планда жасалган баягы мектеп бала бакча боюнча именно жогорку кеңештин депутатынан кайрылдык. Себеби баягы Момбекова мектеп менен Алихановдун ортосу эме да узак. Балдар кыйналбасын, тем более о жерде Алихановдагылар учетко эле кое элек. Бирок койбосо дагы мына айыл өкмөт башчы, местный депутаттарга рахмат. Ошолорду эске алып, жергиликтүү бюджеттен акча карап, асфальтын кылып берди. Бирок мектеп, садик салат деп жогорку кеңешке дагы жөнөткөн катыбыз бар. Ишенбесеңер, эч кандай ол жер үй болбойт атат. Соцобъекттин жерине бирөө үй салынып кетип атат деп атат. Ошол боюнча 2 гектар Мен. Алиханов көчөдө 2 гектар 14 сотик муниципальный менчиктеги мектептин жери бар. А мектептин чекесинде bir турак үй курулган, ал 2008-жылы курулган. Ал картада дагы ошол боюнча калган. Андан бөлөк бул жерде курулуш жок. Сос объектиги границасына эч ким кирген жок ал жерге. 2010-жылы Алиханов жер тартылып атса, 2008 кандай курулат бул жер? 2008 тартылган Алиханов. Ондай болбойт да, малы. Ошондо азыр bir үй боюнча эле маселе болуп атат. Азыр ошол катар кетет деп атат ошол жерде. Ал жерде 2 гектар 14 сотик муниципалдык менчиктеги документ бар. Мына үй тура бул бар ал жерде. Ошол жерде мектептен отдельный генплан болуп, единственный bir үй калган. Бул
ген планды көрсөттүк десеңер көрсөтөбүз. То есть азыр мына ошол Алиханов мектебинин территориясына салынып калган бир үй мыйзамдашып калды уже. Бул мыйзамдашып документтер. Ооба, бирок андан башка жер чек берилбейт. Азыр ушуну эл Муниципалныйга 2 гектар калтырган, бирок 2,14 турат. 2,14 жер турат, 2 гектар мектептин орду муниципалныйга калтырылган. Демек, берки 14 сотукту дагы сатасыздарбы ошондо? Жок. Берилеби, берилбейби? Жок. Биз муниципалныйга алып көп китеп көп койгонбуз, ал жерге эч нерсе салбайбыз. 2,14кө. Ооба. 2,14 ошол баягы мектептин жеринен кимдир бирөө ушу жерден жер Алиханов мектебинин территориясынан жер сатам, ушунун госактысы бар дей турган болсо, аны албаңыздар. Себеби ал бул уже айтып атат, ал жер мыйзамдашпайт, ал мектеп бойдон калды деп тура. Бул үй не болот ошондо азыр эми? Документи бар бул үйдүн. Өз мектептин жери 2 гектар болсо аке. 2,14 окуучу азыр түшүп атат да азыр Кургойго. Жери ошол боюнча турат. Но ошол бул ушул бойдон каралбай калабы эми ушул жер? Бунун документи бар. Алиханов берилген малда болду. Башка суроо? Ассаламу алейкум. Men Mashrabаева Shoira. Shu kolxozda tug'ilib, shu kolxozda katta bo'lganman, shu yerda maktabda o'qiganman. Hozirda 2 bolam bor meni. Bir o'g'lim 2-guruhda Nogironida 3ga ko'tarib solgan. Qizim 2 bolasi bor, Nogiron bolami 4 bolasi bor. 2004-yil bolamning nomiga uchastkaga uchun yer so'raganimda 2005-yili to'xtam chiqqan, meni to'xtamimni nomerini boshqa odamga sotib yuborishgan. Anan 2006-yili men повторный yozganman. Повторный yozganimga mana hanuzgacha men yer ola olmayapman. 2016-жылы токтом чыгыптыр. Ага баягы Жолдошев дейт, Арыстан болсо керек, Арыстан Жолдошев деген кол коюптур. Эме дейт, мынау Бахрамов Шерзат Юлдаш Мирзаевичке ачы участкасынын номер, кварталын номер көрсөтүлбөй 6 жер тилкеси жеке менчик үй курууга ажыратып берилсин дептир. Ачы боюнча, бирок баштап арызын караган Ташлак медресе боюнча дейт. Көрүңүз. 2016-yili to'xtam chiqqan bilan men 2022-yil bahorda oldim bu to'xtamni. Men qani. Siz hukukunuzdu katlattınızmı? Bilmem. Gosregistrga borib nima qildingizmi? Nima qilganim yo'q, sizga ko'rsatganman. Yo'q, buni menga ko'rsatmadingizlar. Yozganman, mana o'qing. Men anan sizning masalangizni istedim ha. Ejege biz uşul to'xtamdın negizinde misali açıdan bereli desek yok, men uşul aylanadan alam tap ber degense ejeke biyaktan gubernatorga bargan, hakimge bargan, eje biz bul menen bul жерге жайланыштыра албайбыз. Бул ачы, мына ол токтом, бул ачыңыз. Чындыгында алыс да, аябай алыс. Анан мен кыйналам дегенде мен эжеге айткам. Мына ол жаңы трансформациябыз жакын жолдун боюнда. Ошол жерге хотя бы коюп берейин. Алдагы ачы десем, жок, эжеке болбой, мага ушул айылдын тегерегинен эптеп таап берди деп атат. Ушундай талаш тартыш менен турат. Укугун каттатпай аткан себеби ошол. Бирок буга чейин ошол токтом бул дагы нарысыңыз бар. Yozganman. Men u yoqqa chiqadigan ahvolim yo'q. Men ayol kishiman. 2 gruppaboy bolam bor, bolamning 4 bolasi bor. Meni hech qanday bir sharoitim yo'q. Hozirda men uyni bo'shat deyapti. Birodar uyda o'tiraman, 20 yildan beri qo'shni o'tiraman. Uyda hamma yo'g'im hozirda eshikka ochib qo'yganman. Qayoqqa boraman? Ejike, men bir narsani so'rayin. Ошол to'xtamni chiqartish uchun ошол айыл өкмөткө канча акча берgensiz? Yo'q, акча berganim yo'q. Анда таптаза экен да, жакшы экен. Ал эмне үчүн аткарылбай калды? Ошол жактан 2016-yil men dokumentimni yo'qotib qo'yganman. Dokumentim yo'qolib ketganda men bir deputat odamni o'rtaga solganman. U deputat odam Talayni taniydi ekan, Talayga zvont etganda buni tekshirib ko'rib, sizni dokumentingiz arxitekturadan chiqyapti dedi. Dodineki men arxitekturaga borib churqab yugurib bunga desam, nimani Kutmanbekni dedi. Kutmanbekka borganimda meni jo'q qo'yardi. Tappay qo'ydi. Anan ertasi kuni Nizom aka menga zvont etyaptiki, dokumentingiz topildi, keling eji dedi. Anan men keldim. Kelib bitta ikkita nimalarini nimaga oldim.
ungachalikka menga dokumentimni ko'rsatmadi, bermadi. Men kopya qildirib yuboray desam, men bermay qo'ydi. Hozir ejike sizga buni oshol achidan bereyin desek o'zingiz ma'qul bo'lmaydi asta. Men hozir жаңы keyingi jag'in ko'ringiz, может oshol yer jag'at, oshoni kvalifikatsiya qilib berki jaqdan beramiz. A biroq biz mo ayıldın tegerek chetidan aytdim ularga bera olmaymiz. Ayıldın tegerek chetidan berganlarga beryapsizlar, sotganlarga sotyapsizlar. Lekin siz emas, sizda bo'lgan emas bu ish. Siz yaxshi ishlayapsiz, rahmat sizga uka. Lekin sizdan oldingi bo'lganlar qilgan bu ishni. Oshol alar o'sha uy solib olganlar, boshqalar узаконениемен ketib o'tadi-da. Ani biz bermey, mizamdashtirib qana berib o'tamiz. Anan ko'pi biz ushul ayıldan alganni harakat qilib o'tishadi, biroq biz hem mizamмен қолыптуыз байлану, тийиштүү жерине тийиштүү жерди неме кылышыбыз керек. Азыр жыйынтыктап айтканда, мына сиздин токтомуңуз боюнча берилсе жер ачыдан гана берилет экен, башка жерден жер жок деген сөздү айтасызбы? Ооба, ушундай экен. Макул болбойт атат. Макул болбойт. Менге губернаторлар менен ham so'zlashdingiz, siz. Gubernator ham aytdiki, ejeni sharoiti jo'q. Bu yoqqa uy sololmaydi. Yana necha yil ber ma'qul o'tiraman, men bilmayman. Men shuni so'randim. Gubernatordan o'zlariga aytdi, 3-4 soti yer bo'lsa ham tapib ber deb o'zlariga aytdim mana. Бул эже бизде квартирада жашайт. Бул эжени билем, инвалид балдары бар, шарты өтө оор. Мен келген сайын эже айтам, эже сиз дагы аялзатсыз. Мен ham кутты сизге окшогон энемин. Бирок сизди эме балдарыңызга Алладан берген эме экен, шыпасын берсин. Бирок сизге аял катары сөзсүз жардам беремин деп эженин губернаторго барып кайрылганда дагы эжеге айткан, эже келиңиз мага деп. Келгенде жер адиске берип, мына бул 114 гектардан эже мурдагы баягы 2012-жылы берилгендер инвалид адамдарга татыктуу жер эмес, баягы мындай болуп калган. Балаңыз инвалид болсо тегиз бериле турган жерде жашаса, эртең жашоосунда кыйналбайт. Себеби ол адамдарга мындай жашоо шарты оңой болуш керек, ыңгайлуу болуш керек. Сизди эмеге тизмеге киргизип койлу деп киргизсек, бирок дагы деле турат бүгүнкү күндө. Бирок эже айтты да, мен ол жака барбайм, мага именно эмеден айылды ичинен бере албайсыздар. Билесиңер, 2009-жылы баягы суугат жерлерге мораторий жарыялап калган. А бирок ачыдан алам десе бүгүнкү күндө да тизмеде турат. Жардам беребиз. 2006-жылы арыз жазып бана, 2010-жылдан кейін bu ungachalikka berganlarga suvli yerdan beriladigan bo'lgan, to'g'rimi? 2010-yildan keyin suvli yerdan berilmaydigan bo'lib firqas chiqargan, to'g'rimi? Emne sababdan 2006gacha men bilan teng ariza yozib, mendan keyin yozganlar ham shu yerda o'zidan suvli yerdan yer olib uyini solib bitirib yashayapti. Nima sababdan menga berilmagan? Эже мени караң, эже азыр эжелер урушуп талашкандан эч нерсе сезилбейт. Акылдуулук кылайлы, сабырдуулук кылайлы. Эже азыр сиз өзүңүз келип айыл өкмөттөргө менин колумда токтом бар, мынанчан жылы жер чыккан, ошого мага качан жер бересиңер деп, эмне ошо 2006-дан бүгүнкү күнгө эми чуркуп атасыз. Ошо малда эмне кылып жүргөнсүз, эже? Misal için hazır Ece buna toktum. 3 aydan beri men позвоночнигim sınıp pastelni rejimde yatıpam. Ondan beri 3 yıldan beri yürüyepam. 3 yıldan beri. Açıdan alın biz sizinle Açını yerini dağı tayyar emas diyem neçimata qaytar yaptım. Sizge tayyar жерди бергенде hem albayım diye otasız koy. Murdağı 2012 Men şaraitimi siz kirip köreyim. Men bilem. Men şaraitim. Men transformatım olmasa, gruppa diye bolam bolsa, ikinci gruppa diye bolam bolsa, jaralap bolsa sizin halkı konuş içinden sulu жерден бере албайбыз да. Азыр мындай. Мыйзам бар да, мыйзамга караш керек да. Açıdan alın пожалуйста. Халапсызlar nimaga o'shuni halda bermagansizlar? To'g'ri, bo'ldi hozir. 2006 yozganim. Keyingi söz. Men Shaynazarova Bo'jarmın, Jesir ayalmın, 4 balam var. Eng cho'ng balam 43 ga chiqdi. 2010-yildan beri to'xtamni ko'tarib kelyapam. Jo'q, jazga var, kuzga kel, shu bilan juraman. Ana mana 85-yilgi balamın to'xtami jo'q bo'lib ketdi. Mına yer adisi Nizamiddinga bergen, men de turib tursun dedi. 2 jol 3 jol geldim. Men to'xtamim turadi desem turadi dedi. Satib edingizmi desem jo'q dedi. Hozir shu to'xtam jo'q. Ol arxivga bardım, gosregistrga bardım, kompüterde var, iş yerde jo'q bo'lib o'tadi. Hozir 4 balam var, 4 balam birinde daha chegi jo'q. Eng kichkina olib 27-ga chiqdi. Cho'ngi 42ga chiqdi. 4 ton baldarım Rossiyada жүрөт. Ertaga kelsa men ne qilam? Qachon uy soladi ular? Nizam aka, sizdin atыңыз уже 3-cü жолу аталып атат шу жерде. Jo'q. Buyoqdan barar olib kelgan. Hozir ayol hukumatı boshchisi aytdi, aç uchastkasidan yaxshi yerdan hozir transformatsiya qildik.
kılatağız. Yakın günde o yerden alasız çekterinizi. Yok alasız. Toktam yok olursa ben Toktamınız turat. Qayerda? Hazır men barsanız men ko'rsatamiz. O bu nima arxivda yo'q ana sizda qayerda paydo bo'lib qoldi? Size bir oğlunuz toktamı var. Ana Abdurasuldiki var, Najan. Abdurasuldiki var. Ova. İki oğlunuzun arizası var. Bekoniki bor. Ova. Arslonni toktam tagi bilan yo'q bo'lib ketdi. Yo Arslonningiz toktamini bir toktam deb kelgansiz, iki arizingiz bor. Madaniyatda qattalib turadi. Ikkita toktam teng berganman. Mana o sizda turib tursiz, menda turib tursin dedi. Ikki joy ishtirgan Nizamga uni. Qaysi baldaringizning otini aytsangiz. Shaynazar Abdurasul Arslonniki bor, toktam chiqqan to'liq bilan. O'kon teng olgan. Yo'q, to'xtang. Ariston bu ayol hukumat. Ayol hukumat. Yo'q, ayol hukumat emas, balamın ati. Ha, sizning balangiz. O'shanda ikkinchi balamni balasi. Bir Aristonga chiqdi dag'i? Abdurasulga chiqqan. Abdurasul, iki balasına to'xtab chiqqan deb o'tadi. Chiqqan, Abdurasuldiki bor hozir menda. Aristonniki o'sha Jo'g'olib ketganda Aristonniki. İki balasida to'xtami bor. Bittasi qo'lingizda turadi, bittasi bizda turadi. Yo'q, toppa qo'ydik men. Ular biz topib qo'ydik. Topib qo'ydik. Hozir borsangiz ko'rsatamiz. Hozir ko'rsat. Bilmayman qayerdan topildi, bilmayman. Azra javob bersin. Misal uchun sizlar bergan to'xtamda hech qachon ayol hukumatning apparati borib sotib yurmaydi-da. Go'snotarius degan narsa bor. Har bir odam o'zi borib kupli продажаga qo'l qo'yib bo'lsa, hech qanday bu mulk bir-birine huquq qattalmaydi. Endi suylaydi deb o'yla anan keyin ayol hukumat sotib yurgan demangizlar. Aylanib tegirenib ayol hukumat chechesizlarning vaprosingizlarni. Sizin arızınız turadi. Bular sizga yer berganga yer transformatsiya bo'lmasa qayerdan beradi? Endi kelesiz araysangiz, yo'q bizga berilib turgan yer bo'lsa, bular endi arızlarınız qabul olib turib turadi-da ejek. Yo'q, ejeke, biroq bir masala bunday-da. Masala bu ejeke aytib o'tpay, jo'g'olib ketibdir degan ayol hukumatda delo производствоda qog'oz jo'g'olib ketibdir degan narsa endi bergan arzlarini barisi madaniyatdagi madaniyat, padavon, tashlaq bari arzlarini taqtab qo'yganmiz. Ana nega jo'g'olib ketdi degan so'z chiqdi? Yo'qdan qo'limda o'zida bir to'xtamı var, bir to'xtamı bizda qattalib turadi. Yo'q, ani tushunatam. Jo'g'olib ketdi degan so'zni o'zingizlardan chiqib o'tadi-da, o'sha uchun aytib o'tadi. Yo'q, jo'qolgan jo'q. Bu to'xtamı bor, hozir men borib ko'rsataman. В общем, topib qo'ydingizlar. Bor, turadi. Bizda bunda hozir bizga bu yoqqa kopiya beradi-da. Ular kopiyani jo'g'otsa original o'zlarining qo'lida bor-da. Anan arxivga o'tkazamiz. Arxivda bizda 2005dan 2010gacha murdagi Abdukarimov sotib olgan maldachi, ba'zi organlar, fin politsiya, boshqalar to'xtamlarda aylokmanda olib ketganda hech qanday bir akt tuzgan emas ekanda, buna to'xtam olib ketdi, buna. O'sha meni kebrike yaymelar arxivga o'tmay qolgan. Biroq madaniyatning bardig'ini qo'llarida originallari bor. 117 ta madaniyatdan 119 to'xtam deb chiqqan. Biroq bayog'i men o'tkanda kelganda arxivingizning ochiq yotganini ko'rib, hozir yo'q, ruxsat beringizlar. Hozir qaysi bir qog'oz jo'g'olib ketdi desa men tan qalbayman-da uni o'sha aytgan. Ol mundayda İdris ol yer murda sosfond ayol hukumatdan bir adis bölünüp ellerinin bayağı dıyqan çarbası boyunca soslarının ülüşlerini eseplep dıyqan çarbalardı misal için bir dıyqan çarbadan bir kança übülöge bölüp bergen ol yer sosfondun kabineti bolganda hazır en bugün günde şunday transformasiya бүтүп kaldı уже Bişkek'e albar tapşırdı em oşon için ves eldin kolunda kança eldin kolunda toxtom var kança arızsız var oşulardı polный çoğuldup an arxivde açıp bay mizan talabına joy bergen решетканы koyup turup ana bürönü taqtab oşol жерге oturguzabыз. Kimde so'rov? Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib qo'yasiz. Men atim Qalbayev Qanday. Mына 449-жылы дейт. Шахабидиндин колу менен чыккан экен токтомдорчу. Шахабидиндин колу менен чыккан. Абдукаримовдун колу эмес экен, бул Шахабидин деген кишинин колу экен. Орун басары же катчысы эмне экенин билбейм, тааныбайм. Бул киши өтүп кетти, мына Абдукаримов өтүп кетти. Өткөндөн кийин мына Абдукаримовдун өзүнүн колу менен токтом пайда болуп сотко барып калды. Мына госрегистрде багы сканер болгон немеси токтому бул. И ушул эле мына Мамаева Махабаттын атынан кайра эле сотко мына Мамаева Махабат деп Абдукаримовдун колу менен барып калат. Ооба, азыр. Мына мында дроу жок эле, мына дроу жок эле. Азыр мындай болуп атат. Мына көргөзүп коеюн. Бир эле токтом экен, бир эле адамдын атына чыгыптыр, бир эле жылда бир эле адамдын атынан. Мына Абдукаримовдун атынан. Бирок Абдукаримов деп коюлган кол башка мында башка экен. Ушуну түшүнбөй атат азыр. Буну аткарылды, аткарылган жокпу? Аткарылды, сотто каралып атат. 2 жыл болду. Мага прокурор калып. Кайсы жер боюнча? Алиханов. Ташлак боюнча экен бул дагы. Мен бул маселени жакындан билем. Канча жылдан бери соттошуп атасыздар? Канча көп болду?
Жоқ, ошоны айтып коеюн. Ана прокурор сизге чыгып Канча жылдан бери сотто жатасыздар? Буга 2 жыл болду. 2 жыл болуптур. Анан биз берки бул менен талашып аткан жарандын токтомунун каттоосу чыккан эмес. Биз сот органдарына бергенбиз, бунун каттоосу жок. Бунун укугу действительно бар деп. Бунун токтому каттоосу бар, документтери бүт бар, апысы, госак бүт бар. Анан генплан изменение болгондагы берки кошунасы мындай талаш тартыш болуп калган, бирок тигинин документтери каттоосу жок. Биз органдарга бүт бергенбиз. Бирок сот точка коюлду. Кече акыркы соттолуш керек эле, кече дагы жылдырып коюптур. Юристтерибиз катышып атат. Колдон келген жардамды болуп атабыз, бирок сот точка коюлду. Мына токтомдорду карасаңыз, ака, токтомго мен таң калып атам. Бир эле адамга 2 токтом чыгып атат. Бул өтүп кетти, бул өтүп кетти. Жанагы Ахматованын мындай окуяда Беркинники дагы мындайча айтканда тигин токтом фальшивый, бунуку оригинал бир жакшылык. Эми биз ошонун мындай маселе көп болуп атат да, бүт берип атабыз. Бунуку туура эмес, бунуку каттоосу жок мындай деп. Бирок ушул сот органдарынан эле мындай бир жагысы точка коюлбай эле чоюлуп коюлуп ушундай болуп атат. Өзү негизи ар бир эле айыл өкмөттө мындай нерсе жок да. Баягы жасалма документ кылган, ушул жасалма документтердин көпчүлүгү ушул айыл өкмөттөн табылып атат. Көп жолугуп атат. Демек, бул айыл өкмөттө кимдир бирөө бар, ушуну менен кадимки жасалма документ менен кадимкидей алектенет да, бул мунун мастери болуп калган. Ошонуңуздар табылыш керек го деп ойлойм. Ооба. Болбосо ушинтип баягы адамдарды, эки адамды бири-бири менен уруштуруп, соттоштуруп коюп жүрө берет экенбиз. Мен мында чоңалайм. Азыр кайсы сотто каралып атат? Жарандар аралыкта. Кайсы да? Областныйда, региондар аралыкта. Азыр Ошто, баягы аймактар аралык сотто жарандык тартипте мына ушул кишинин аты фамилияңыз кандай эле? Мына Мамаева Махабатка берилген жер боюнча талаш болуп атыптыр. Ошону азыр мына айыл өкмөт өзү дагы айтып атат. Бул жерде экинчи талашып аткан тараптын укугу жок. Азыр мына Махабаттын укугу бар деп атат. Ошону соттор эске алыш керек деп ойлойм. Махабаттыкы жок. Ооба. Чоңалайдык. Махабаттыкы жок. Махабаттыкы жок. Меники бул. Мына Калбаев. Муну жок. Боюнча мындай. Ушул боюнча мен келгенден кийин чындыгында ушундай проблемалар көп болду. Мен эмне чараларды колдондум айтып берейин. Ошол токтом каттоосу жок болуп кетип атпайбы? Эң биринчиден биз дагы дополнительно кошумча штамп чыгардык. Штамп чыгарып журнал ачканбыз. Ушул жерден штампка басылып, башкы жер адис коюп, регистрационный номер коюп, биздин пронумерованный журналга каттоо болгондон кийин тийиштүү органдарга барат деп. Анан биз кат менен архитектура госрегистр органдарына кайрылганбыз. Бизден ар бир госак же апызы боюнча атайын сопроводилка письмо барса гана жасаңыздар деп. Мурда мисалы ошондой штамп жок, сопроводительный письмо жок айыл өкмөттөн. Жасалма болуп барып эле укук катталып кетип калып анан ызы-чуу талаш тартыш болуп атпайбы? Мына мен келгенден бери 1-2 айдан кийин ушундай ички эреже чыгарганбыз. Штамп айыл өкмөттүн отдельный. Регистрация номер ичинен бизден каттоо журналы катталып, анан менин колум менен архитектура госрегистрге сопроводилка письмо барса, Паланчаев Түкүнчөгө ушул жерге жасап бергиле деп барса гана документ жасагыла деп биз буну ушундай чаралар менен. Рахмат. Түшүндүм мен. Мамаева Махабат чоңалайлы экен. Түшүндүм. Тосмо арызында жазып атат буякта. Мына доказа. Доогер Калбаев Канек жоопкер Шарк айыл өкмөтүнүн карата менин намыма чыккан 2027 жылдын 26 октябрындагы номер 449 санды токтомдун жараксыз деп таап берүү жөнүндөгү доо арызды колдоймун деп атат. Себеби менин атымдан токтом жаңылыштык менен чыккан деп мына үчүндө көрсөтөт. Бирок азыр эмне үчүн талашып атат? Өзү тилкат жазып берип алып. Буну сатып койгон. Мамаева өзү саткан эмес берди. Мамаева атынан 4 токтом чыккан экен. Өзүн айтып атат, менин атыман 2 токтом, күйөөм атынан 2 токтом чыккан. Мына мен дагы кошумчалап айтып берейин, мына жерде Мамаеванын атынан 4 токтом чыгыптыр. Мамаева өзү бул жөнүндө билбейт экен.
Ал уже satılıp ketiptir. Azır satıp algan adam Mamayeва менен эмес, ушул жердин түпкү ээси менен соттошуп атыптыр. Түпкү ээси бул экен, бирок үй курулу элекпи же курулган? Курдурбай атат. Мына кече жакында документ бүткөн 21-жыл. Барып шагал төгүп алды. Мына айыл өкмөткө губернатор жооп берди, чыгарып берди. Демек кимден сатып алган болсо ошону менен соттош керек. Соттош алсын. Менин убактым албасын ал кишиче. Менин убактым албасын. Кимден сатып алса ошо киши менен сүйлөшүп алсын. Түшүндүм. Кимде дагы? Mana uşul ejege var aytçı. Sizi ko'rguncha ko'zlarimiz nigoron bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni Padavan ailemizga xush kelibsiz. Tinch bo'ling, tan joningiz sog'lik, doim ishingiz ilgari bo'lib yursin. Biz ham mana shu atim Ehtiborxon Imamberdiyeva. Mana shu yerda enotam, mana shu yerda tug'ilib, mana shu yerda o'sganman. Enotam umrbod mana shu yerda kolxozda ishlab, butun umri shu yerda o'tgan. Biz ham endi ishlab shu yerlarda yurganmiz. Mana 4 xo'jalik bir uyda yashaymiz. 2000-yilda yozgan sinim bilan o'tirardim, yozgan nimamni berib Hoshimov davrida edi. O Hoshimovni davrida obkom, garkomlar bor edi u mahalda, oblsvalkomlar. Shularni chaqirganmiz. Chaqirib kelsak beriladi chek bittaylarga dedi. Degandan keyin ha bo'pti deb nima qilsak, o'zimiz shundaylar nima qilib qo'yardik-ku. Nimaga komissiya chaqirasizlar dedi. Beramizda hamma yo'qni qilgandan keyin 2005 gacha hozir o'sha yo'q. Nima? Yozilgan zaявление. Endi 2006 yana yozdi usinim ham. Biz 2007 yo shuni to'shni eslolmay qoldim, yo 2007-2008. Shundan beri hech bir olganlar rosa oldim. Ishig'igacha olganlar bor bu yerda ham. Hozir 70% odam bu yerda olingan, cheklari bor. Sotgani ham bor, nima qilgani ham bor. Lekin bizga o'xshagan qarapayim dehqon kambag'allar hech ham uzaga chiqmaymiz. To'g'ri, meni ham 2 bolam bor. Ishlaydi, 13-14 jon yashaymiz bir uyda. Hech birini yetkiza olmayapmiz. Shuning uchun men sizga juda ham ko'p telefonlaringizni hech nima qila olmadim. Shu bolam endi siz ham to'g'ri dara borib o'lchab bering deyishga haqqingiz yo'q. Lekin jinday bo'lsa ham mashlarga nima bersangiz, balkim Xudo Allah shularga ham insof beradi. Atujoningiz qandaylar? Ehtiborxon Imamberdiyeva. Arızı bormi yo'qmi bu ejen? Qaysi ayol? Aylan bo'pti mashada. 2000-yildan beri arız yazıp kelem deydi. Bizde azlık uçurda 8000'ge жетip kaldı уже. Oşol arızda, жерге arız düşkön biro arızın karalılık. Biz azlık transformatsiyası gütüşü menen ayılın eline jaraşa, oşol kança участка çıksa kvota beremiz. Oşol жердилик комиссияларды бүт жаңылайбыз. Elin içinen deputatlarına, aktivistler kılıp sizlerge misali sizin ayıla oşunca участка tiydi. Bununca arız varken de oşol jerde жердиликтүү комиссия özleri çekecek. Her bir ay. Anan oşol jiyinди sınap kelip turup, anan men oşolorga buyursa toxtom çıkarıp berem. Bирок barınızlarga azır çın aytıp koyuş gerek, açınız. Barına jetpey, oşonu özünüzlerden turgan elin içinen çekecek. Oşol deputatınızlar, aktivistler, oşol komissiyaga girem desеңizdер, girseңizdер болот. Oşol 8000 arızını misali jarım-jartlayını kanatlandırsak dagı, aybay ушундай bizde problem болуп атат да. İşensеңiz gününde mага en az degende 20-30 adam uşu arızım var, toktom dep kelет. Em buyursam dal dokument bütkönde buyursa çekişiler. Saylovlarda ham mikrofoningizni olib keling. Saylovlarda aytdi, chiqdi sizlarda nimalar bor ekan ispiska dedi. Ha yana saylov tugagandan keyin yo'q. Bu yerda deputatlarda sayladik. Anvar Ortiqovlarda saylaganmiz. Haq beramiz ham yo'q deb. Bir oy kelib bir ham itimisan yashaymisan degan emas bu yerda. Hamma o'zini foydasiga, o'zini nimasiga edi. Hozir mana o bolam ham aytyapti bunday deb komissiya chiqar. Haqiqat yo'q bu yerda. Bari hop deb turib o'zlari ishini bajaraveradi. Bizdaqalarga quloq solmaydi. Bizning mahallamizda ham 50 yoshi ham yo'q.
ko'chalarimizni ko'rsangiz ko'nglingiz ketadi. Kasal olib mana yotibmiz, banisalarni istaymiz. Qayga borsak ekan deb chasniga boramiz. Ha, banisamizni qilsa bo'lmaydimi? Mana o desatlarimiz otam zamonida men 5 yoshli mahallimda borgan desatda hozir bolalar yuradi. Ha, ashlarda qilsa bo'lmaydimi? Hech kim unaqalarga quloq solmaydi. Hamma shu chekasam, sotib olsam, o'zim nima qilsam, hamma beshikdek bolasigacha olib bo'lgan. Mayli, men gapirsam. Hozir. Hozir. Mundayda ушул жерде 5 баласы барлар деле 2-ден 3-төн чек алгандар бар. Бирок Угулат. Ошол 5 баласы барлар 2-ден чек алган эжелер деле бар, танып билип эле атам. Ошол 5 баласына чек сурап келгендер да бар. Жерди чойгонго болбойт го. Анан келгенде мамлекет келе догура бербей, ошол эл үчүн, ошо көчө үчүн эмне иш кылып аткандарында кичине өздөрүнө суроо бербегендер бар да. Мен ошон үчүн мына соц тармакка чыгарсаңыздар, 2 тармактуу кылып чыгарып беришиңиздер үчүн суранып атам. То есть азыр ошого аргументиңизди айтсаңыз, эмне кылыш керек? Эмне? Бул ошол мына жерде санды көбөйтүп атканда адамдар кичине ойлонуш керек да. Бул чек, мисалы үчүн чек биз сурабайбыз. 5 баласы барлар 2-ден чек алганда өзү ойлонуш керек. Насойс, мен жерди чойгонго болбойт. Мен мамлекеттен тилей бербейин, аракет кылайын деш керек да. Жок, 5 баласы бар адам канча чекке арыз жазыш керек ошону айтып коюңуз. Экөөнү алгандан ыраазы болуш керек. Азыр 5-чисин ала албай жүрөм дегендер бар. Азыр бирок мындай нерсе бар да, ушул жерден бир нерсени айтып коеюн. Өзү Кыргызстанда конституцияда жазылып калган. Өзү мен түшүнүп атам, жер аз. Кыргызстанда элдин саны өсүп атат, бирок жер аз. Ага карабай бизде баш мыйзамыбызда жазып койгонбуз. Ар бир Кыргызстандын жараны бир жолу акысыз жер алганга акысы бар депчи. Ошонун негизинде ошого таянып анан ар бир адам жазып атышат. Бирок эми ошонун ичинен сиз айткан нерседен бир гана нерсени алып койсо болот. 5 баласы боло турган болсо, жок, 5 баласы боло турган болсо, бирөөсү ошол ата жайында калат. Калган 4-өөсүнө жазса болот да. Сиз экөөнү эмес, берки экөө каякта Россияга барып тентиш керек. Мен ушуну сиз жогорку жакка сиз чечип жеткирип бериңиз. Мисалы сиз ушуну сиздин үнүңүз мисалы президентке чейин жетип атат, биз ошону айтып берейин деп келдим. Мисалы мен мамлекеттен жер да тилебейм. Мисалы өзүм мына 5 бир тууган деле кайын журтка түшкөнбү? Жер сураган жокмун. Эми жакшы жерге түшүп калсаңыз, ал сиздин бактыңыз экен эми. Күчүбүз менен. Эми баары андай эмес экен да. Анан ошон үчүн мынандай Ошо мына эжелерди угалы. Макул. Сен 4 жерде калганда ушундай сурайсың. Сен биздин эрежеге жете элексиң. Отуруп эле сүйлөп коелу да. Аты жөнүңүз? Бакирова Мыскал келгениңе куш келипсиң. Садыгулай сени көрүп өтө сүйүндүк, өтө чоң деңгел элдин көйгөйүн аткарып атасың. Мына биздин айыл өкмөт, мына бала энергичный, жакшы бала да эми келди. Келгенине биз сүйүндүк. Буну эч мына бийликтерге айтып койсоң да, колу путун тушабастан ушу мүмкүнчүлүк берсе, биз алган жерлерибиз эми берди Кудайга шүгүр. Ошол мыйзамдаштырып, мына документ бүтпөй атат. Ошону мүмкүнчүлүк берсе ушу балагачы тезирээк бүтүрүп элдерин тынчыт деп. Себеби булам жерден тоюп кетти. Элдер келет, толко жер деп келет да. Бул бала да аракет кылып атат жакшы эле. Эжеке, азыр мындай, биз ушунчалык баягы жаман айыл өкмөттөрдөн, жаман жетекчилерге ушунчалык тоюппуз. Жөн эле мындай нормальный жетекчи болсо, ошону мактап кала турган болуппуз. Бул жигитиңиздер азыр өтө жакшы периште айыл өкмөт боло элек, токтоп туруң. Бул нормальный айыл өкмөт болуп атат. Мына мен кече келдим. Келсем жооп берип, ошо маалда жок экенде өзү барып жооп берди. Анысына рахмат. Андан сырткары жер албагандардын тизмесин мага эсептеп айтып берди. Не болуп атат, не причиналарын айтып берди. Андан сырткары бул болгону 9 ай болуптур. Анан азыр мен айттым, арыздануучу көп экен. Ошон үчүн мен барайын деп мен жон гана жарыя кылып койдум. Мен буга телефонду ача алган жокмун. Бул өзү уюштуруп, өзү эме кылыптыр. Анысына рахмат. Качкан жок, алдап аткан жок. Балким билбейм эми бирөөгө баа бериш үчүн бир аз сабыр кылып туралы, бир 5 жыл өтсүн, 4 жыл өтсүн. Ошодон кийин ооба. Бизге 50 жыл суу чыкмаган. Ооба, муну азыр эч ким кетсин деп аткан жок. Азыр ооба. Иштеген мени кара мынау колу путун тушабастан ушу документтерди тезирээк мынау жетекчини канчалык камчылап турсаңыз ошончолук жакшы иштейт эже. Саламатсыңарбы?
Бұл проблема бүтпейді балам. Себебі деген ең эшек жайлауының башы бұл Хашимов, мен азыр айтпайын деп, өзім жуым отырдым айтқышқа тура. Хашимовтың малында болған. Біз арыз жазған, 10 жыл, 15 жыл арыз жатқан. Көшігін аршып урнаға таштаған. Бізді қараған емес. Тополоңдан кейін 2010 жыл ананы алдық жерлерді. Мен өзім алдым. Біз ошанда қанша 50-ге шыққанда алдым жерді. Ең балдарға 10 жыл, 12 жыл очередте тұрамыз. Жер пока трансформация деген бәлә болды. Бұл айлық қой шешпейткен, губернатор шешпейткен, бүгін сен айтқандай, бір портердің көздігін қылыш үшін Бішкекке барасың. Ушуну мына жогор жактагылар ушу проблеманы чечиш керек. Мына мисалы мен Садыр Сапаровдун менин удостоверениесин бар, элди көзөмөл деген. Мисалы мына эми суроо күтүп калат. А бир нерсе десе суроо давность дейт экен. Бир нерсени сукуй албайсың. Жеп ишти бүтүрүп, чөнтөгөн толтуруп кете берет экен. Карапайым эл анан кийин мына акимдер кыйналат экен. Сен туура айттың. Мүмкүнчүлүк берсин иштегенге. Эрдин проблемасын чечтин. Жер жок. Жер жок деген менен Хашимовтың малында жаңа айтқан депутат Анвар Артыковтың қанша деген гектар деген жерлері бар. Ушуну чугуп чык балам. Мен саған ошо номерин приблизительно айтам. Мына азыр жанагы книгада бар. 600 канчанчы неме. Чыгасты издесек, bir күн издесек та табылы. Гектарлаган жер. Ошо Анвар Артыковда турат. Бул жогорку кеңештин депутаты, кеткен жанагы президенттин адамы, ошо СДПКнын адамы. Элге мына 6 сотик, 5 сотик жерди алыш бизге проблема. Гектарлаган жерди басып коюп жатат чиновниктерин. Анан эми мына Мадумар көчөсү боюнча мен азыр ден соолугуна байланыштуу кызым үйүндө жашап атам. Домго кеттик калган жер үйдө. Келипти жолду оңдой бер дептир, ар бир үйлөргө кирип айтыптыр, 2 метрден жыласыңар, паламасман деп шагылды төбөптү. Мен азыр үйүмдө мынандай шыбап коюп кеткен. Мен Туура кылат. Себеби мен айтайын, тротуар жок. Бизде тротуар жок. Тротуарды биз ушунчалык жанагы элдин менталитети ушундай экен, тротуардын жерине чыкмайынча курсагыбыз тойбойт да. Тротуарды ачыш керек. Аны эгерде салып алсаңыз, ошол жерге дворец салып алсаңыз дагы ал бузулуш керек эжеке. Документ бар. Документи болгон күндө дагы ал туура эмес болсо, бул конституцияда элдин менчиги корголот деген жери бар. Кол тийбестик бар. Мен де укук коргоочумун. Азыр дагы экинчи удостоверение көтөрдүм. Эми деген менен сен бу хорошо балам. Сен эжеке ал жердечи мындай да, макул сатып алыш керек бийлик. Макул, бул айыл өкмөт азыр сатып алыш керек сизден ошол жерде. Макул. Камер мен үйүмдү бошотуп берем. Камерска мен колума $250,000 берсем, үйүмдү бир анамнан көнөм кийип кетем. Мен үйдө ошондой берип чыгып кетем. Мен жарты үйдө жашабайм. Туура, мен бир нерсени айтып коеюн. Өзү жолдо, тротуарда, өзүңүздөр жашаган жердин тротуарында эшек такалап жүрдү, эшек жайдып. Ошол болгон эмес. Буланга эл жооп бербейт. Айыл айлыкка жооп берип, бүт башында турган чоңдор жооп берсин. Илгери ошондой махалла болуп калган. Анан азыр ошол жерде мисалы Акаевдин баласы жашабайт, Бакиевдин баласы жашабайт, сиздин балаңыз, сиздин небереңиз жүрөт. 2 метрге бузасы такой бул болуш керек эмес. Бул анан трансформация маселеси. Токтоп, сен ушуга чыдайсың, мен келдим. Качан чечилет? Жогор жакка отурабыз, качан чечилет, качан үй салат? Адамдардын карып кетип атат, үй салыш керек, балдары көбөйүп атат. 1 ай деп атат. Бул келип мына 1 ай болду, хорошо. Буга чейин эмне иш болду? Буга Хашимовдун маселесин сен азыр буга бүткөндөн кийин киребиз. Абдыкаримовиңиз дагы өлүп калыптыр. Андан башка Талай менен эмени камаш калды, Арыстанды камаш калды. Камайм десеңиз ошол экөө тирүү экен. Саламат эже, акча бөлүндү, асфальтлар болду. Жок, ана токтоп, онусу вообще сен түшүнбөй атасың. Эже, оюңузду толуктап азыр бир аз топтоп алың, анан азыр бүтөрдө дагы кайтып келели. Азыр бир 6 сотик, 10 сотик үчүн элдер күрөшүп атат, жандары соттошуп атат. Ошол неменикин жанагы депутаттыкын ошон көйлөп чыгайдык, башым алып койсо да. Сиздин сөзүңүз жыйынтыктап коелу. Хорошо, сиздин сөзүңүз жыйынтыктап коелу. Азыр Анвар Артыковдун жерин кайтарыш керек, трансформацияны тездетиш керек, анан тротуарга деген жолду элден сатып алыш керек. Болду, ооба. Мындайда мына ушунча жылдан бери мен ушул жердин тургунум, атым Ташболот. Эми мына ушунча жылдан бери мындай телевидение алып келип, буга мен булан туруп, мындайда сиз сүйлөгөн мен деген жокмун го. Ушундай телевидение кылып алып келгенчи анча-мынча өкмөт болгон жок. Канча Хашимов,
Аваларыбыз болду, башка болду, Арыстан болду, талай болду. Чындыгындачы, рахмат ушу мына элге ак сүйлөгөн эми көрүп атам экен. Өзүм жашым 60 өттүк, мисалчы. Ушунчалык кылып келгенче, телевизордон алып келип, мына алды өзү отурат, мисалчы. Бул балага 8-9 ай болду иштегенинечи. Мына дагы бир нерсени айтып коеюн. Канчаям немени берем деп айтып атат. Ол өкмөттөр айткан эмес, мен берем депчи, мисалчы. Мына жерди берем деп, мына ушу жигитке рахмат, мисалчы. Жакшы экен, жакшы экен. 2013 берем депчи. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Баяда айтып кеткенмин. Мына ош өзгөн жолун ушу ачып ушундай жакшыраак иштерди кылып атат. Ана кылып аткан немени ана көрөй берсек, болбойт. Асманда Кудайым бар, бардыгы. Бирокчу, мен сизге бирдеме айтып коеюн. Кыргызда бир макал бар да, баягы камчысы катуу болсо, катын ыймандуу болот дейт. Ал туура эмес макал. Камчысы катуу болсо, жетекчи ыймандуу болот. Ошон үчүн камчылап туруш керек. Камчылап туруп атабыз, мисалчы. Рахмат Анан дагы бир нерсе, мына мисалы баштан бери Арыстан менен Талайды жамандап атасыңар. Бир суроо. Талайды, Арыстанды жакшылык жамандыгыңарга чакырбай кое аласыңарбы? И ошонун жакшылык жамандыгына барбай кое аласыңарбы? Барабыз, ал мисалчы. Элден чыгарып койбосуңар, аны бетине келгенде жакшы десиңер, анан мындай жерде отурганда жамандасыңар. Адам эмес, биз жамандаган жерибиз жок. Бир жаңысыл болуш керек. Анда муну мактасаңыздар, муну мактаңыздар. Бул ушундай телевизордон алып келген эмес да. Арыстан аны мен келдим өзүм, бул чакырган жок. Десе, бет отурат го, мисалы, ошо талайда Экысынан качып кетсин. Талайым неме мен кудам болот, мисалчы, Арыстан элечи. Balam. Anam. Otaying İdrismi? Men özüm işim bilan keldim. Men maş kolxozda yaşab 73 kirdim. Men hozir 2,5 sota yerda o'tiribman. Manaqa qonun bo'yicha ela. 2 invalid bolam bor. Menga qara. Bu puli borlar deyli ishi bo'ladimi? Men bitta mashinnik ropara kelganman. 5 yilda buyog'i meni oldab bu pullik sotma sot yuribdi. Men kimga boraman? Men toki kamchitim be tashrifgacha yozdim buni. Esimda ko'rsin, uvudi ko'rsin, yuvudi ko'rsin. Ular ham bo'pti ko'ramiz deyapti, yo'q. Bo'pti ko'ramiz deydi, yo'q. Bola. Siz jeringizni aldırıp qo'ygansizmi? Uyni oldirib qo'ydim men. Kimga? Aşı bir mashinnik Ati. Hamidov Alisher degan bola bor. O do'sapti ro'parasida eshigi. 31-uy. Menga qara meni oldab, aptetib, men nacharnigimga ko'rsatib kelay kitobingizni desa, men berib o'tirdim bolam kitobimni. Berib o'tirsam, Gosregistrdagi bolalar uni nomiga o'tkazib beribdiymish. Meni nomimda hozir uy arestda turibdi. Siz andan qarz aldingiz bile? Yo'q, qarzam olmaganman. Men 2 invalid bolam bor uchun eshikni sotaman deb yozsam, neki u keldi, men olaman deb bo'pti dedim. Biroq aqcha bergen yo'q. Yo'q, Mına аты жөнүңүз кандай? Сатыбалдиева Тажикан. Азыр мына Сатыбалдиева Тажикан деген бар экен. Бул үйүмдү сатам деп жарыя бериптир. Анан Хамидов Алишер деген адам келип балдарыңызга инвалиддик тууралуу документ жасап берем дегенби? Деп кеткен бойдон ошол үйүн өзүнө өткөрүп алган деп атат. Ошол боюнча соттошуп жүрөт экен. Канча жыл болду? 5 yıl болду балам. 5 yıl болду. Айлөкмөттүн тиешеси барбы жокпу буга? Жоқ, бұл чисто таза гражданский правоотношения. Эже барып өз тиги алдаган, алып барып кол койдуруп алган. Үйү тигинин атына өтүп кеткен. Бирок азыр сотко берип, экөө соттошуп жүрөт. Кече акыркы чечим чыкты эле Верховный соттон. Эмне деп чыкты? Биринчи инстанцияга тееп койду, ошондой чечим чыкты. Ооба, азыр кайрадан биринчи инстанцияга кайра келтирип коюптур. Ошондо райондук сотко тееп койгон. Кайра башталып атат. Көп жылдан бери соттошуп. Бирок эженин айыбы ошо өзү кол коюп койгон. Эмнеге кол койгонсуз десем, мени алдап кол койдуруп алды деп ошондой. Сиз кол коюп койгонсузбу? Aldap kelip sizge nah pulda apti beraman dese kol koy berip koydum da. Men qaralikka borib. Болду. Андай боло турган болсо эми сот чечиш керек аны. Азыр эми аны зордоп bir televidenege чакырып ашыйплас bir көрүшүп берген. Кана баягы маселе жөнүндө айта тургандар барбы? Канака? Айыл өкмөтүңүздөр жакшы экен, мактап бүттүңүздөр. Дагы. Мына жаштарга. Атым Жаныш, Маданият айылынамын. Активист катары. Мен немени тактап билейин дедим эле, бул силерге претензия эмес да, эме катары. Мына бул жер боюнча, чек боюнча да. Бул чектин мына бул
Шарқ айыл өкмөт боюнча канча токтом даяр азыр? Арыз эмес, даяр токтом. Кайсы жылдан бери келип токтоп келген, ушул жылга чейин токтомдун канча эмеси санын билиш керек. Анан кийин маданият айылынын канча токтому даяр. Ошол анан көбүнчө мен маданият айылынын активист катары айтып кетким келет. Неме маданият айылында эгер эсте эртең комиссия түзсөңөр, комиссия түзүлгөндө кандай нерселерге карайсыңар? Биринчи степендеги инвалидке карайсыңарбы, жакыр үй бүлөгө карайсыңарбы, же болбосо жанагы эле баягы депутаттардын таанышы, же болбосо аксакалдардын баягы өзүнчө бир мафия сафиясы баягы нелер бар да эми айылда. Ошолордун немелерин карайсыңарбы? Ошонун мен толук билип алайын дедим. Эгер комиссия түзсөңөр, жаштардан сөзсүз түзгүлө. Россияда иштеген жарандардын көпчүлүгү чек ала албай жүрөт. Айыл башчы Рустамга айтып коеюн, активисттерден, жаштардан сөзсүз неме түзгүлө. Жаштардан комиссияга кошушуңарды силерди суранам. Неге дегенде 118 азыр айтып атпайбы чектеп. Ошонун немесин сурасам бербеди. Мен көрөйүн кимдер бар, кимдердин арасында катталган деп, кимдердин эме токтому чыккан. Ошолор көрөйүнсө мага берген жок. Бирок азыр мен сурадым, досуман сурасам, ол эмеде жер адиси боюнча иштейт. Замирден сурасам, ал бак чечиле элек дейт. Бирок ошонусу дагы мен бир көрүп коеюн, кимдер катталды, кимдер катталбаган, бейбечаралар бар, инвалидтер бар, ал чек албаган. Бирок токтомдору бар негизичи. Ошону дагы бир тактоо иретинде билип коелу. Анан маданият айылында канча токтом бар даяр чыккан. Ошо чек менен ошону билип берип койсоңуз. Азыр мына маданият айылына чыккан 118 токтом бар экен азыр. Анан экинчиси мына жаштар өздөрү сиз айттыңыз жанагы комиссияга кирсе болобу дейт. Ушу бала кирсе болобу өзүңүз киргенге кабыл бар? Негизги кирсем болот. Неге калоом жок бар да. Мен артында ошончо жаштар бар, ошончо арзымын айткан, ошончо толтура. Бизде комиссияга киргендер баштап жакшы сөздөр менен кирет да, кийин өздөрү кошулуп булганып аралашып кетет да, андай болбойбу? Менде өзгөрүүсүз. Мына өзгөрбөйүн деп атат, калыс кара берем деп атат. Маданият шарк боюнча. Маданият айылы боюнча мен маданият айылынын башчысы Тойгонбаев Рустам атым. Мен 2016-жылы октябрь айынан бери иштеп атам да. Иштеп атам. Ошондон бери иштегенде канча адамдар мага арыз менен кайрылышат да, жер маселе. Бизде биринчи эле көйгөй жер маселеси. Жер маселеси өтө оор. Мындай салыштырып көрсөңөр, азыр 2010-жылдан бери токтомдорубуз бар. 130 канча токтом турат. Дагы элде канчасы бар экен, аны тошун аныктай элекпиз. Ар кимге башта айткандай, мына айыл немебиз айткандай, бере берген дагы токтомду жазып туруп, колуна кармап салган. То есть ал маданият айылында али ишке аша элек 119 токтом бар. То есть жер бөлүнүп бериле элек. Бериле элек, жер жок. Токтом чыгарып салышкан. 2010 жок жерге чыккан токтомдордон 118 бар. Азыр 119 номер билген, ошол номер менен токтом чыккан 2010-жылы. Канча экен эсимде жок. Азыр биз мынабылды айтып атабыз, биз мен 2016-жылда октябрда болдум ба? Октябрдан бери келген болсом, бир дагы арызды карай элекпиз. Себеби неге? Жер жок. Транспарант не болгондон кийин гана жер гана берилип, токтомго жазылыш керек. Паланча, пусанча, мынанча контурду, мынанчанчы номер, мынанчанчы неме деп немеси менен бериш керек да. Ошого биз азыр жер чыгара албайт, арыздар көп аябай. Анчасы жатат, менде турат, мээде айыл өкмөттө турат. Эми ошолорду биз азыр биринчи маселени чечиш үчүн биз биринчи айылда комиссия түзүшүбүз керек да. Комиссияга кирели дешип атат. Ошону айтып атам мен, сизге түшүндүрүп берейин. Ошо комиссияны түзүш үчүн биринчи кимди алабыз биз? Биринчи айыл башчы мен себеби бардык айылда ким кандай жашап атканын билем да. Экинчи эл башчылар. Ар көчөнүн эл башы деген немеси бар да, ал эми адамдар айлык албайт, бирок эл үчүн иштеп берген адамдар бар. Аларды киргизебиз. Анан кийин женский аялдардан, активисттерден, дагы депутаттардан, ошентип бир 11би, 15би неме кылабыз, буга чектөө жок. Себеби так болсо эле болду. 15 кылабызбы, 11 кылабызбы, 9 кылабызбы, ону маслихатташып көрүп туруп, низамдуу чегинде чечип беребиз. Анан кийин биринчи Жаныш айткандай туура. Биринчи биз азыр үйдү караганда эң жакыр жашаган адамдар чек ала албаган да. 3төн, 4төн семьялар бар. Действительно мен өзүм көрүп жүрөм. Акыбалын көрсөң оор. Ошолорго биринчи ошолорго беришибиз керек. Жери жок, 4төн келиндер бар, ошолорго беришибиз керек. Анан жер алып, жер сатып немелерге берилбейт. Ону серьезно айтабыз аны. Жер бөлүү комиссиясынын негизги принциби бул биринчи эң жакыр жашагандарга берилет деп атат, туурабы? Андан кийин жер алып саткандарга бербейбиз деп атат. Бирок жер алып саткандар
Жок, мындай экен да, жер алып саткандар бир бечараны жетелеп келет экен да. Жок, ондай эмес. Биз билебиз. Ошол. Эл барды бири-бирибизди тааныйбыз биз. Анан шарк боюнча, шаркта канча токтом бар деп сурадыңыз, а? Шарк боюнча канча? Шарктын айыл башчысы. Маданият боюнча канча токтом дейт? Маданият боюнча. Жок. Шарк айыл өкмөт боюнча. О, жалпы чыккан токтомдор бирок жери берилек, аткарылды электер деп атат. Азыр маданияттын бая 118 келип аксакалдар өкүл болгон, биз анын баарын каттаганбыз. Андан сырткары 32 ошондой токтом келип катталып түштү. Дагы келип атат да, анан эсебин так биз билбейбиз. Эми токтом аябай көп чыккан. Ким жерин алган, ким жерин албаган колунда көтөрүп жүрөт, ал боюнча так жок. Бирок пока андан сырткары 32 келип түштү арыз. 118 маданиятта. Дұрыс, сенің келгені өте жақсы болды. Баяғыча көптен бері топтолға ириң жарылды да, мұнда жатқанда. Енді біз социальный мәселе бойынша да іш қозғайды. Шуны сен жеткерген обязательно. Біз мына біздің 7 айылдан тұрады. Шарқ айлық бе түзіледі да. Ушын чақ ортасында. Чоң келеген союздың барында құрылған типов больницабыз бар. Ал толқы төреткана болып қалды, төретелекана болып қалды азыр. Союз бұзылғандан кейін терапия бөлімі жойылып кеткен. Азыр бейбечара қараңғы мынау қарапайым халқымыз шарға, қарасуға, бұл бар жаққа барышады. Ал жаққа бұлардың қапшығында ақшасы жоқ барышқа. Ошон үшін кеше мен акимге де қайрылғанмын, айыл өкіметке қайрылдым, Қарақының главврачына қайрылдым, барып письмені бердік. Мені құрылтайын делегаты деп маға берішті, жазып тұр. Қолына қарматтым. Бірақ Қарасуның главврачы қарамда қаршы болды. Мен аша албаймын бұға деді. Бирок элдин талабы, элдин үнүн жеткирип койушун суранабыз. Түшүндүм. Бирок азыр мындай. Азыр эме жаңы оорукана ачканга имарат бар. Бар. Бар да жок бар. Ооба, шарт бар. Болгону штат ачыш керек. Болгону штат ачыш керек. Себеби дегенде, бир жагынан мына азыр бизде тапаныбыз алдында турат, ишкана. Ишкана ачкыла, жумуш менен капсыз болсун дейт. Ошол жерде ич болгон 15 врач тиригилик кылып бала чакасын багат. Ушуну ачып койсо болбойбу азыр. Мына биринчи ишкана ушул мынакей. Өзү адамдын ичейин алат калганын. Эч болбогон 10 взрослый, 10 детский койка ачыш керек. Ушуну суранам. Ушуну сен больницадан барып өзүң бир сурамдылап көргүн улум. Азыр өзү мен билгенден Шарк айыл өкмөтүндө 54 000 адам жашайт, 55 000 калып. 55 000. Бул Кызылкыя шаары менен же болбосо өзгөн шаары менен барабар деген сөз. Кызылкыя шаарынын өзүнүн ооруканасы бар, өзгөндүн өзүнүн ооруканасы бар. Демек ошол сыяктуу эле бул жердagi ооруканага эки этажный курулган больница, чоң больница, эки этажный курулган союздун типовой больница бул. Роддому бар. Бардык бөлмөлөр бар, ошо шарты менен. Азыр ремонт жүрүп атат, дагы ремонт дагы жүрүп атат. Шарты бары канаттан арлыкта азыр жакшы бардыгы. Толку бизге ачып берсе болду шуну. Мен губернаторга кайрылдым. Кече акимге катташып келдим. Карасын главврачты бердим. Айыл өкмөтүнө айттым шуну. Айтсак бизге дет бюджетибизде жок деп Карасуунун главврачы ушундай деди кече. Ушуну бир кайрылдым, изилдеп берген. Биз да кагаз менен кайрылганбыз, бирок мындай жүйө менен отказ берип ататтар. 40 так эсимде жок, канча 45 километр радиустагы, 45 километр радиустагы мындай болбойт деп, андан көрө бул жердегилер Карасуудагы больницага барса болот деп өзү да жооп берди. Ошондой жүйө менен уруксат бербейт, штат ачып бербейт. Бирок элдин санычы? Биз да ошо маселени көтөрдүк. Зато элдин саны ушундай десек жок. Бизде өкмөттөн, министерстводон токтом боюнча биз 45 километр радиустукта уже ача албайбыз деп ошол жүйө менен отказ берди. Өзү негизи мен билгенден ошол бизде саламаттык сактоо саясатында демографиялык жол менен эмес, географиялык жол менен чечишкен, чындап эле. То есть элдин калктын санына карап эмес, жердин алыс жакындыгына карап чечип коюшкан. Анан ошонун айынан жанагы көп жерлерде төрөтканалар, ооруканалар жабылып кеткен. Азыр эми сиздер айтып атасыздар, азыр мынау губернатор, акимдер, анан мынау саламаттык сактоо министрлиги ушул маселени балким кайрадан карап көрүш керек. Assalomu alaykum. Чогулуштун катышуучулары. Мен Маданият айылынын тургунумун. Менин семьямда 3 уулум бар. Аты жөнүңүз? Атым Жакыбали Бергеш. Ошо балдарыма чек ала албай жүрөм. Эч болбосо экөөнү алайын деп 2007-жылы арыз жазгам. Ошол катталган, аман жер жок деп ошондо бууп турат азыр. Эл катары эле да, мен деле эл катары эле айттым. Эми качан болот, кандай болот? Бир үйдө 4 семья жашайбыз. Сиз ачыдан жер алганга макулсузбу? Макулмун.
Бул киши макул экен, талашпай алам дейт. Берсеңер эле алам дейт. Алам, неме ал? Олем ел катары алам. Неме? Арыз жаздыңызбы? Жаздым. Арызыңыз катталыппы? Каттоо номерлары бардыгы барбы? Бул кишиге бериле турганбы? Бул кишиге берилет. Себеби bunun 3 баласы бар. Бир кенже баласы калганда үйдө 2 баласына бериш керек. Себеби булар 3 келинме отурат азыр. Действительно, буларга берилет. Арыздар менде бар, катталган. Куда каласа беребиз. Сизге берилет дешип атат, ооба. Дагы ким? Рахмат. Сизби? Азыр аял кишиге берип алайлы. Мен assalomu alaykum. Здравствуйте. Yaxshi kelganingiz uchun rahmat. Men endi aytay desam tilim kuyadi, aytmay desam dilim kuyadi. Shu deputatlarni nakladkasi chek to'g'risida men ishdan haydalib ketganman. Soliq inspeksiyasida ishlaydilim. Endi o o'tib ketdi. Bu istoriyasi juda kuchli. Endi hozir bularni ishlamayapti degandan yiroqman. Nimaga? Ishlayotgani uchun shuncha ish bo'lyapti-da. Ayol hukumat ishlayotgani uchun shuncha ish bo'lyapti. Endi men hozir demoqchimanki, birovni yomonlashdan ham nariyodaman. Faqat yordam beramiz dedi. Men ayol hukumat bilan suylashdim, yordam berim dedi. Biroq shu nakladkachi esep dolu deputatlar bor. O'shalar o'zlariga xulosa chiqarishib olsin. Ularning atini ham aytib berishim mumkin. Mamatqulov Madamin degan podovon aylidan o'tib ketgan deputatimiz bor, yana bitta Qaroboyev Abdumalik deganlar, shular shu yerda ishlatib turib meni, o'zimning cheklarimni Arslonda mahallida ishdan haydattirishdi meni. Nakladka qilishibchi. Men hozir endi ularni mayli Allohga qo'ydim. Agar o'zlariga yaxshi xulosa chiqarishib, cheklarimizni o'rniga chek olib bersa, mayli, olib bermasa yana u yoqda Allohdan o'zlari, Men boshqa nimam yo'q. Shu biroq menga bularga kirdim, ularga yordam beraman dedi. Eje, achidan olishga rozimisiz dedi, men roziman dedim. Boshqa ilojim yo'q. Rahmat. Siz juda qog'ozga urib so'zlaydi ekansiz, yaxshi ekan. Men so'zlab qo'yaman. Aytavering. Аты-жөнүңүз? Mana men аты-жөнүм Турдугулов Жумабек. Медресе айылынан Фуркаттан болом. Бизде таза суу маселеси. Эми улан камсага бир жолу айткан элем. Куда каласа болот деп атасың болуп калар. Бизге суу келген, баары жогу жакшы. Kranlarımızdan çıkar. Bırak açık arıktan gelet de. Al arıkka düşpögen nerse düşöt eken de. İttin ölügü, mışıktın ölügü. Jaşballardın orusu jıldan jılga köpöйүп atar. Birinci mesele. Oşol 4 kilometre, 5 kilometrege turba tartıp koysa, oşonda bizge bir neme gelet eken. Taza su olup kalat da kişinin narçıktan akıla sakılatka düşpöy şu vaprostu çeçip verseniz. İkinci mesele. Oşol Furkat'ta, medrese ayında, Nurmumat Hacı köçesi var. Bizde transformasiyadan öttü, rahmat, çala öttü. Ança-munçaları bilip bilmegenlerin özüm ap gelip, buna ceradistlerine tapşırıp verip attım. Anan o şöyle akırında az kalganda ikinci etapka barabız deyip, ceradistleriniz barbaya koydu. Sebebi baldarından cer algan da o yerden. Cer alıp fundament kuyganlar var. Kolunda barıp kuyup atat, kolunda çoğu şağıl tövüp koygan, taş tövüp koygan, satıp algan yerler var. Şuların da hükümet çeşitli versen mükemmel şunu. Araştırıp vergin mükemmel. O şöyle bizden jalıp olmayıp bu katlarca. O bir köçede de ayağına çıkmaya kaldı da. Şunun demesi. Sebebi talaydın uvağında talay. O şehirde zapret edip buldozurdu tosturup adamları girgizmeye koyuyor. Bu yerde buna ülüşüne sazı çıkıp gettir. Buna yeceler bile taş gibi var buna. Buna yeceler daha buna nemelerini algan kızlarına baldarına. O şöyle yerler çeçilmey talay. Buup turup aldı, keyin talaydan keyin açılıp kaldı. Ana siz gelgenden keyin sizge hayırıldık. Boltur mizam çeginde çeçip beresin dedi. Emi baldarımız kalgandan keyin satıp aldık. Bir jağı satıp almagan var, bir jağı neme kılgan. Uşulle kiçine az kaldı. Transformasiya büttü şu 30 metrede жерді bir narı verin bütürüp verseniz de dakasa. İkinci etapka varabız da buna ceradistler barbaya koyuştu şu oydan. Kalganların men ap gelip tapşırıp verdim dokumentlerini 20-30'day adamın üyün. Şunu bir araştırıp koysanız. Ошондо эки маселе таза суу менен ошол баягы дакаса бүтүрүп берсин ошо. Токтому чыгып жерин алгандардын трансформация болгон ошо дакаса койсун. Азыр жообун алып берип коеюн. Беркет таза суу боюнча мен жөө басып аягына чейин барып көрүп келдим. Ошо Южный каналдан баягы Онадырдын жанагы саркынды суулары бир нерселери түшөт. Анан ошол суу келип бизден очистной болуп туруп анан элге кетет да. Biz buna bu yıl 18 milyon nememiz var.
остаткадагы жанагы акчаларыбыз бар, бирок Минфинден азырынча заморозить этип турат. Кечеги күнү кеңештен да сүйлөшкөнбүз. Ошол акчаны Кудай буйрса акылдашып атабыз, толугу менен ошол Озгурдун башынан баягы труба менен тартып келип туруп, очистной сооружениябызга алып келели деген план кылып атабыз буйрса. Ошол акчаны толугу менен ошого сарптайлы деп. Ал маселе буйрса быйыл неме болот, чечилет. Анан бул аксакалдардыкы узаконениядагы жерлер боюнча салдырбай. Аны мындай экинчи этап дегенибиз мындай аксакал. Үйүн салганы бар, алар баягы түзеле бар, госрегистрге алчу болуп атпайбы? Анан үйүн салбай, жана мыйзамды сыйлап, фундамент куйбай күтүп тургандар бар да, арасында пустой. Аны бизге райадминистрациядан, комиссиядан бизге 177-чи токтомдун негизинде элдерге ажыратып бересиң деп, пустойду генпланда жашыл менен боеп, бизге айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берчү болуп атат. Анан ошол жерде мага мындайча айтканда мындай жаңы проблема туулда, 177 менен болсо мен очередтегилерге беришим керек ушундай. Анан мен силерге беришим үчүн ошол жерде элдик жыйын кылабыз. Ошол генпланда элдер алгандарды, бул кошунаңыз, тиги кошунаңыз, сиз бирөөдөн сатып алгансыздар. Сатып алган адамыңыздан мен кече мурда күндө бирөөлөргө түшүндүрмө бердим. Расписка аласыз. Мен мынончончу жылы булдан мынончо миңге сатып алгам деп эки күбөсү менен кошуналарыңыздагы ошону тастыктап тактап берет. Анан мен бул гражданский правоотношение болгом, ээси ушул деп туруп, анан мен сизге токтом чыгарып бере алам. Менде ошондо укук пайда болот. А эгерде мен 177-ни колдончу болсом, сиз акчаңызга күйүп кетесиз, мен очередтеги адамга берип коюшум керек. Мага мен азыр бул мага жаңы бул маселе туулуп атат мына эми. Мен азыр ушуну ойлонуп салмактап турам. Мен сизге берүүчү жолум мисалы сиз сатып алгандыгы жөнүндө расписка, кошуналарыңыз тактап, тастыктап берип, ошол жерде элдик жыйын чындап бүт эле тааныйт да бири-бириңерди билесиңер. Тактап берсе, анан мен сизге берем. Ошондой жолун кылып атабыз. Жооп канааттандырарлык болду, а? Дагы ким? İdris Üken, men seni даже Aravonda noqatni tirishtirganingni bilaman. Yaxshi ishlar olib borasan hozir. O'shunni singari yomonligida suylasa bo'laveradi. O'lgan odamlar o'lib ketdi, qilgan. Bu ishni yaxshi qilyapti. Yoshlar kadrga ish yo'lini o'rgatyapti. Mana qilgani uchun yo'llarimiz obod bo'ldi. Bu yerda mana to'yda ochib qo'ydi. Mana probkalar xudo bilsa yo'q bo'ladi. Kuni-tun ishlar bizga kelgan chachi qop-qora bola edi. To'g'risini aytish kerak el. Chachi oqarib ketdi. Uyga borib bir chishlab non yemayapti. Qachon qarasan, hali maktabdaman deydi. Hali sadigdaman. Nima qilyapsan? Uyingda o'tirmaysanmi? Seni uying bormi, uka desam, sovuqda bolalar ushib qolyapti, echa deyapti. Bunday bolalarni biz qo'llashimiz kerak. Bizning kelajagimiz bular. Ma'qul, siz qo'llab turing, biz sendaqa jurnalistlarni ham qo'llash kerak. Elda qo'ygayda sen qanday yursang, bu dag'ashida yuryapti uka. Ikki yoshlarga Allohim qo'llasin. Masala. Biz kechikib qolganligim uchunmi ko'p so'zlarni uqmay qoldim. Mana men o'zim 40 yil maktabda o'sha Pushkinda, Monbekovda ishlab, o'zimizga yer tiygan emas. Endi ag'adaga rozi bo'lib ishlab yuraveribmiz. Pensiyadan keyin da ishlab yuraveribmiz, yerni o'ylayapmiz. Endi shu baldarimizga, mana 45 ga 43 ga chiqqan baldarga iki to'xtamim bor mening hozir qo'limda. Bir 2009-2010 chiqqan to'xtamlar bor. Endi o'shul hozir men uqmay qoldim, kechroq kelganim uchun o'shul qandayli? Men Tursunqulova Jamila, o'sha maktabda, Pushkin maktabida ishlaganman. Endi arz yozgansizmi? O arz yozilib, to'xtam bor bo'ldi. Qaysi yilda? O'sha 2000 qaysi yil yozilgani to'g'ri bilmayman. 2009-2010 yilda to'xtam. Qancha arzingiz bor? 2 balangiz bor. O'zi qancha balangiz bor? 5 balam bor. 5 balasının boyagı mına жерде жана kim birөө айтып атты эле 5 баласы барлар 2 эле арыз жазсын деп. Бул как раз o'sha 2 арыз жазып тур. Ошонусуда ал экен. Анан эми ошону мен мына азыр баяттан берки сөздү угуп отуруп, токтомдордун баягыдай фаршыбы экени дагы азыр эми билип атам мен. Ушул айыл өкмөт жака аз келгендин кесепети болуп атат да. Балдарым келбейт. Мына азыр ушу 43-кө 44-кө чыккан балам өзү юрист. Ушуга өзүнүн жери жок, үйү жок.
Өкөтенген бай бұл жетіп болған үшін іштеп жүрішеді. Екі балаға теңіле жер ала албадық. Bir kız var ele, alem içinde turmuştan oşul vaqta köp жылдар ақсап жүріп, аға деле арыз таштан әле, маға деле тоқтам шыққан жоқ. Ал арыз бардыр ушул жерде жоқ бу билбейбиз. Бар, анан каралат менен калып кеткен. Эми ушул мен азыр сурагым келип атат. Биздин азыр токтомдорду биз азыр текшертишибиз керек экен да, Кайсы айыл? Биз Ахматова медреседен, Ахматова көчөдөнбүз. Медреседен экен? Азыр сиз жанагы эки токтом бар деп атпайсызбы? Биз азыр ошону жанагы эски мал базарга чыгып аткан 114 гектар ачыдан алууга сиз өзүңүз макулсуз да? Макул. Аз мисалы сиздин токтомуңузга суугат жер жок, бере албайбыз. Бизде мүмкүнчүлүк ошол 114 гектар эски мал базарга чыкканда, ошо жолдун боюнда жанына трансформациябыз бүткөнү калды. Ошого макулдук кат жазып бересе же, мен ошол жерден алганы макулмун деп. Анан биз комиссия түзгөнбүз, комиссияга каттайбыз. Комиссиянын чечими негизинде анан сиздин ошол жердеги жана башында айтпадым, мына кварталдан, мына участка, мындай деп токтомуңузду өзгөртүп, анан биз тийиштүү органдарга жөнөтөбүз. Сиз ошо комиссияга арыз жазып таштап коюңуз. Азыр ошо жана айттым го 32-33 болуп калды. А сиздики да эки болсо да 35-36 ушинтип көбөйүп атат да. Арызы барлар, жок, мактагандар, мына жердегилер жөн коюңуздар. Башка мактым. Себеби эме? Мындай да, айыл өкмөт жакшы иштегенге милдеттүү. Ал мен жакшы иштейм деп келген. Жакшы иштесе ошол милдетин гана аткарып аткан болот. Ал милдетин айлыгы алып атат дегендей. Сиздерге убада берген, ошон үчүн жакшы иштегенге милдеттүү. Аны мактабай эле коюңуздар, эми болду, түшүндүк, жакшы деп атыптыр. Бирок көйгөй. Арыз боюнча ооба. Урматтуу Шарык айыл өкмөтүнүн тургундары, бардык акалар, укалар, эже карындаштар. Мына Кудайым буйруса, ушул мына 114-60 гектар жерибизди Кудайым жакын арада бүтөт. Ушул март айында чейин бүтүп калса, жакшы муназам менен, өчүрт менен анан бөлүп алабыз насып кылса. Онун бери өзүңөрдөн мында жаткан элдин арасында удургу чыкпасын. Айыл өкмөтүбүз жакшыям жаманам дебеймин. Бирок алигичи bir makal var. Halları hakim ceptir, kaltaklı yetim ceptir degende şu cevdet hazır. Arkasının nemesi tazalar. Yemin rahmat düşünce sana da rahmat. Sen bana bir şey aldın, sen de adamın. Elin tarafını talaşkar. Oşan için ve bu duvarlayla bütün öyle mi cihittaylı mı? Cihittaylı mı? O yerde bir katını söyleyeyim diyor. Men şu Şark Aylı'dan Yurdaşıga Halimaxon bolaman, Qo'zibayev ko'chadan. Men yerda 2014-yili qizimga yer sotib olganman $6,000 oktyabr oyida dokument bo'ladi degan. 7 yildan beri, mana 9 yil bo'ldi, 7 yildan beri qizim yashayapti. Kimdan sotib olgansiz? Shu hozir ishlayapti bu yerdagilar. Muhammadjondan sotib olganman. Rastiskasi ham bor. Dokument bo'lmayapti. O'tgan yili to'xtomni menga ko'rsatishgan. Mana to'xtom bo'lyapti. Haligacha dokument yo'q. Men o'zim uyim ikkita cheklik uchun ikkita cheki bitta qilib yusaganman. Ikkita nima, uchotchigim bor, bitta uchotchigim, bitta chekimda uchotchigim olib kelib, endi dokument bo'lsa uchotchik qo'yilmaydi ekan. Shu o'zim meni uchotchigim bilan svet yoqib, pul to'lab o'tiribdi. Dokument yo'q. Dokument yo'q, biroq uy solib olgan. Uy solingan. Endi nima qilish kerak? Uy qaysi yer, darega? Qo'zibayev. Qo'zibayev ko'chadan ekan. Qo'zibayev ko'chasi. Qo'zibayev ko'chada menda qadam bor yana, Birimdik ko'chasida bor. Asharlar bari urush yerlar. Muhammadjon deb o'tasizmi? Muhammadjon kim o? Mana Misha degan xizmatkaringizlar bormi, o'sha sotgan ekan? Muhammadjon dey. Xizmatkar emas, al deputat. Ayıldık kengeштин deputatı, бирок айыл өкмөттүн кызматкери эмес, штатта эмес. Сиз эмне кагаздарыңыз бар тийиштүү? Кандай, кайсы жерде эмне, может токтом берген сизге, эмне тийиштүү? Мишанын распискасы гана бар экен, башка эч нерсеси жок. Men ko'p keldim. Men sizga hech qanday pretenziyam yo'q. Men baribir asha nima qilganlar shu yerda ishlayapti. Men ko'p keldim. Menga o'tgan yil nima ko'rsatdi? Delani ko'rsatdi. Mana to'xtom dedi. Uyuңуз бар, жашап атасыз, бирок тийиштүү колуңузга кагаз тиелек, документ, Dokument yo'q, вообще dokument. Мишадан $6,000 сатып алды. Bu aylık işlegenler bittasi aytdiki, nima to'lab qo'ying dedi. Siz dedi, aşı 2014-yildan beri nalog to'lab qo'ying dedi. Men nalog to'lab qo'ying, mayli, menga yengillik bo'lsa kerak deb keldim. Kelsam, bu yerda nalog oladiganlar aytdiki, uyda dokumenti bo'lmasa siz nimaga nalog to'laysiz dedi. Qayra ketdim. Siz mening atıma тийиштүү арыз жазып коюңуз. Men al birinchi жерине барып такташ керек. Может, азыр мына
узаконенияга кетип аткан жер болгон үчүн может документ кыла албай жүрүшөбү же может үйлөрдүн арасында болуп калып мурда токтому жок колунда. Азыр бизге укук берилди ошол эле мыйзам менен жашап аткан жерине эски үйлөргө токтом чыгарып берүү боюнча. Эми эки жолда азыр каерде жайланышканына карап чечим кабыл алып неме кылабыз. Озубаев көчөсү өзү негизи мына жер адистеринин кимисине тиешелүү өзү? Ташлак айылына карайт. Ташлакка ким сизби? Козубаев Ташлак айылына карайт. Ол жерде мыйзамсыз курулуштар жок. Мурдатан эми документи бүтпөй калып калган немелер участкалар болушу мүмкүн. Ой, эжеке, документиңиз. Ой, эжеке. Ошол Миша деген саткан деп атат. Документ болобу, болбойбу? Адан кабарым жок экен, кайсыл жер экен, үйүн тактап алып туруп, жанындагылар болуш керек бул жак. Бул киши сиздин ошо жер адисиңиз ушул экен. Азыр бул жерден чыккандан кийин чыгып кирсеңиз, биз жериңизди тактап, эмне болгон, кандай болгон айтабыз. Арызыңызды жазып коет экенсиз айыл өкмөтүнүн атына. Арыз жазып коеюн аны. Майли. Болду окшойт, башка арыз даттануу калбады окшойт, Омин дейт, ооба. Мунун да кампир калып кеттир да. Кампир бар. Ооба. Азыр бол. Урматтуу туугандар, эми ушунчалык жакшы эскертүүлөр болду. Эски иштегендерден эскертүү болсун. Актан жакшыдан бак калат дейт, жамандан дак калат дейт. Элибиз өнүп өссүн. Ушунча элибиз наразы болбосун, наразычылык болбосун. Өнүп өссүн, бардыгыбыздын тилеген максатыбыз берсин. Мына бала дагы өмүрүнө кекиле, ката бергиле. Өмүрүн берсин, иши илгери болсун, жараткан жар болсун, тилеген максатын берсин. Бардык элибиз эсен болсун. Амин. Макул, рахмат. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Көрсө, ушинтип жыйын өткөрсө болот экен. Ачык айттык. Элдер деле арыз арманын ачык айтты, мактагандар болду, мактаганы мактады. Кандай болгон күндө дагы эми проблема айтылыш керек да. Эч качан ал дымып жатпаш керек. Анан ошого жараша айыл өкмөттүн көзү ачылат дагы, ошо көз ачылып, ошого жараша чечим кабыл алат, ошого жараша иш тутат. Азыр эми бүттү эми жыйын. Көрсө ушундай кылып эл менен мындай үйрө туруп түз кеңешип дегенде иш кылса болот экен. Бар болуңуздар, эми башка айыл өкмөттөргө деле ушинтип эле барабыз, ушинтип эле эл менен жолугушууларды уюштурабыз, ушинтип эле элдин үнүн ошол бийликке жеткирип бергенге аракет кыла беребиз. Бар болуңуздар.